Assalamu алейкум, урматтуу Швега программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр бир чети кызык, бир чети бир өтө мындай көйгөйлүү маселени сиздерге козутуп алып чыккан турам. Мария Маширапова деген эже атайын арыз менен кайрылган. Мына ушул жерде жашаган үйүмө, ошол турмуш шартка байланыштуу мен Борборго, Бишкек шаарына кетип калган учурда башка бирөөлөр келип менчиктеп менин үйүм үстүнөн документ жасатып алыптыр. Эми ага чейин ар кандай окуялар болгон дейт. Баягы менин күйөөмүн, баягы жооштугунан пайдаланып деп кайсы бир адамдар, ушу экинчи тарап, алардан да интервью алганга аракет кылабыз, кол койдуруп алган. Бирок азыркы күндө мен ушул чалыңыз оорулуу болуп калыптыр, оорукчан болуп калыптыр. Мен кол коюп берген эмесмин деп азыркы күндө так кесел айтат экен. Ишигизде ушундай бир башаламандык болуп атып, ушул өзүбүз илгертен жашаган үйүбүздөн айрылып калдык. Бул боюнча соттук процесстер да болуптур убагында. Бирок сот кандайдыр бир эми документтердин негизинде, ошо экинчи тараптын көрсөткөн документтердин негизинде ушул тарапка чечип берип койгон, жайы дагы бар экен. Азыр эми жаңы жагдайлар менен ушул Мария эжебиздин адвокаты, укук коргоочусу жаңы жагдайлар менен ишти карап, бир канча экспертизалардын жыйынтыгын эске алуу менен азыркы күндө кайра апелляциялык тартипте ушул сотко кайрылып арызданып, акыйкат, адилеттүүлүктү издеп жүрөм деп биздин Швега программасынын эшигин каккылап турган чагы. Эже, мындай элге, журтка түшүнүктүү болуш үчүн окуянын чоо жайын баштан аяк баштасаңыз, бул үй качан алдыңыздар эле, кантип алдыңыздар, анан кантип бирөөгө тартырып жибердиңиздер? Бул үйдү жерди 1-92 жылы Отсадыр айыл өкмөтүнүн токтому менен ушу жолдошум экөөбүзгө берген жер да, 8 сотик жер. Бул жерди берген. Анан бергенден кийин бул жерге биз фундаментин коюп 1 жыл куйдук. Кийинки жылы анан үйдү салып баштадык. Ошо участканы алгандан баштап эле биз мына ушул жерлерге полный бак тигип баштаганбыз. Себеби бул жерде суу кеңире. Мына жерде толтура жүзүм бар болчу, мынакта толлу бактарым бар эле, анжир, гиляс, алма, өрүк, бадам, кыскасы бардык мөмө жемиштин түрү бар болчу. Мына жерим жайнап турган. Ушул жайларда. Ушул жер. Мына жер 5 болчу, чынын айтсам. Мына жерде гүлдөрүм бар эле. Эми менин балдарым ушул мына бир кыштан болсо да көтөрүп келип ушул 6 балам ушул үйдү өзүбүздүн күчүбүз менен уста салбай салган үйүбүз эле. Жашап 2 жыл болуп, 2 же 3 жыл болуп анча толук бутелек болчу. Анан кирип жашап аткан мезгилде бирок мөмө жемиштерибиз эмеге кирип калган болчу, мөмө жемиш алып калган. Сонун болуп жашап атканымда ушу жолдошум мына ушул себеби ушул мына жерде участкада бир участка ушул бирөөнүкү эле. Башка бирөөнүкү эле. Анан бул сатам деп калды. Сатам, Шарака сиз алып коюң. Акчасын азыр сурабайм, октябрда бересиң деди. Анан макул деп алып койдук, эми эшигибиздин алдык энем болсун деп. Мына чоң үй салдык эле, буяк тарыраак болуп калганчы муну да алдык да. Алгандан кийин октябрда макул эми биз эми дыйканчылык кылабыз. Дарбыз эгебиз, семечка эгебиз, майда чүйдө эгебиз, ушундай дыйканчылыкка бышкан малды алып коелу деп анан беребиз деп алып койдук. Алып койсок, бул деген октябрь айы келип калды. Анан ошол маалда менин 2 балам эмеде эле, Бишкекте окуйт эле, сидек. Анан ошо октябрь айында суук болуп кетти, эми балдарыман кабар алып кийимге чыгып берейин деп, ошо ана семечкам да бар болчу, ошо семечкамды алып ошоктан кымбатыраак сатып, анан кийин келип бунун акчасынан кутулайын. Тиги балдарым дагы кийим кечесин алып берейин деп кеттим. Кеткеним ортосунда мына палакаттай болуп ушул акчасын сурай берет, октябрда сурай берет. Анан чалым 12 000 сомун бериптир. Багы майда чүйдөсүн сатып дыйканчылык. Сатып 8 000 калганда аябай катты кыйнайт. Кыйнаганда бул анан ичип алат чалым, ачык сөз. Кыжалат болуп ичип дагана кийин тиги алайчип камтуу малда, алайчип камт мына ушу менен талашкан балам. Ушул жерде милиция болчу, милиция Кара сууда роудда иштейт эле. Анан ошого мүмкүн жардам сурап баргандыр. Мүмкүн мени ушундай катты кыйнап атат деп баргандыр. Мен билбейм оягын. Күйөөм мас экен. Мас малдан кийин ушу үйдү экөө бир кандай кылып келишим түзгөнүн мен билбеймин. Алды сатты кылбайшет. Ана чалыма акча бердим деп айтып атат. 27 800 бергенмин, өткөргөнмүн дейт. Анан мен буну сатканын билбейм. Бишкекте о малда телефон жок. Переговор менен сүйлөшөйүн десем, переговордун да үзүлүп калып сүйлөшө албай калды. Өзү менен сүйлөшөйүн десем. Анан ушундай болду. Анан кийин бир тааныш сиңдилерим бар эле, ошо Бишкекте жолугуп калып айтты. Эже үйүңүздү сатып ийди жездем деп. Ошо күнү эле учуп жөнөдүм, эчтеке карабай.
келсем чалым отурган экен, өзүм билбей шок акыбалда. Эмне болду десем, ушундай үйдү сатып бердим. Кандай сатып бересиң? Ким алды? Кам мелис алды. Анан onu туура эле анан онун үйүнө бардым. Барып анан кийин айттым, бул үй сатылбайт. Ким айтты буну сатат деп. Чалыңыз мага сатып. Формасын кийип ишке жөнөп аткан экен. Чалым сатпайт дедим. Экөөң эме ишип алып ортодо мас болуп анан кийин ушул ишти кылганың туура эмес, болбойт бул. Мен уруксат бермейинче үй сатылбайт. Десем, жок, мен силер деген, сен деген мошенник болуп, эриң сатмыш болуп, сен келип алымыш болуп, экөөң ушундай кылып атасың, мага атайлап, азыр сени мен апарып камайм, мошенник деп туруп деди. Мен айттым, ол акчаң, берген акчаң болсо турат. Мен алып келип берем ошол акчаңы. Десем, о десем, о көнбөйт, бу десем, көнбөйт. Чындыгында документти берип койгон экен чалым, масчылык менен. Анан кийин документин берген мынакей деди. Мен айттым, ал документти сен албайсың дедим, кандай алып аласың? Бул жерде биз экөөбүз келишип, бизди үйдү сата турган эч кандай муктаждыгыбыз жок болчу биздин. Эч кандай муктаждыгыбыз болгону ушул жердин гана 8 000 акчасы болгон. Ушуну гана бериш керек болгон да. Ушу гана ушу килтейген үйдү сатып ийесиңби? Сатылбайт бул. Мен ол акчаңды алып келип берем дедим. А десем, о көнбөдү бул. Бу десем, буга көнбөдү. Кыскасы милициялыгына салды. Анан кийин анда мен сени милицияга кайра үстүңөн арызданам дедим. Арызданам, документимди бер дедим. Былтыр сүйлөшөлү, урушпайлы, талашпай, ишке кетип атпысың. Дедим, аял экөө мени о деди, бу деди, кыскасы аябай кысты. Кысып анан документти алып келдим. Берди анан, мен азыр үстүңөн барып арызданам десем. Берди, алып келип анан кеч кирип кетти, ошо кечке иши кылып ошону менен болдум. Кечкурун келип жатсам, жаттым эле мына кухня эле, бул деле бүткөн болчу. Нарагы сарай болчу, 16 метр ушундай сарай баары эле бүттү эле ошо. Кыскасы пол эле ишке кирген, мына жактарда 2 комната бүтө эле келе, бирок бул деле полдору бүтүп жакшынакай болуп калган болчу. Анан кийин келсем, аялы келди дагы, 2 баласы менен келип, уруп согуп, сен алданчы, акчаны алып алып, эмне үчүн документти бербейсиң, эриң саткандан кийин сага эмне жок деп документимди колунан сууруп кетти. Аял. Аялы Алай Чейба Айдай деген аял. Ушу менен документими алдырып ыйлап отуруп калдым. Анан кийин ого чуркадым, буга чуркадым, туугандарыма айттым. Ошол маалда кыйын мезгил болчу. Анан эч кимден акча чыкпады, 8 000 алып эле берип коеюн. Ол мага ошол 8 000 эмес, 10 000 жок кылып койгон экен да, карызга бериптир да бул. Анан ошону мага азыр таап бересиң дейт. Мен азыр каяктан таап берейин, туруп тур, чыдап тургам. Бек качып кетип аткан жокмун, мына үйүм турат. Берем, жок дегенде 1 айга коюп бер деп жалдырадым, ыйладым, ботодой боздодум, такыр көнбөй койду. Анан кийин майлеми деп, анан эмесем үстүңөн арызданам десем, 1 айга коюп берем деди. 1 айга коюп берем, 1 айдын ичинде таап келсең, таап келдиң, таап келбесең үйүңдү алам деди. Эми 1 айга болсо дагы майли таап келейин деп, анан кийин чыгып кеттим үйдөн. Ошо үйдөн чыгып, бул үйдө келиним бар болчу, балам бар болчу. Экинчи балам үйлөнгөн, үйдө жашап аткан. Анан 1 айга эми мен ошондо декабрдын 10-дорунда, декабрдын эсимде бар да, 2 күндөн кийин мен 12 декабрда туулгам, ошол эсимде калыптыр да. 10-дорунда бул жерден чыгып кеттим, тигин акчасын таап келейин. О документимди алып калды. Анан кийин кеттим. Кеткенден 1 айга жетпей эле кайра эле декабрдын 27-си күнү экен. 27-си күнү үйгө жүк тагын алып келип кирип алыптыр. Баламдын үстүнө эле кириптир. Кирип, атаң үйдү мага сатты. Мен акчамды бербеди, апаң бербей качып кетип калды. Мен үйгө киришим керек деп. Анан балам ыйлап бер, мен каяка барам? Кыштын күнү, кычыраган кыш болсо, декабрдын 27-си, яны жаңы жыл жакын. Бул деген жаңы жылда мен ошол үйдө болом, ошол үйдү алам деп өзүнчө элдерге убада бергенби, ушундай да, эми милициялыгына салып. Анан балам кирет, үстүнө киришип алат. Кирип алып анан балам кошо жашаптыр 2-3 күн. Жашагандан кийин айтыптыр, сени чыгып кет, үйдөн чыкпасаң чөнтөгүңө наша салып, каматам дагы, апарып түрмөгө тыгам дептир. Балам коркот, эми жаш болгон, жаш эле баламды үйлөп койдук элем. Анан кийин чыгып кетет, булар квартира деп темселеп ар жерде. Укпайбыз. Кийин анан айтат, ошо бир кабар барып калды. Балаңы чыгарып ийиттир, камыт үйүндө жашап атат. Эми кышта мен каяка барам? 6 балам менен тиякта Бишкекте квартирада жашадым. Балдарым курсагын тойгоздум. Экөөбүз студент. Буяка келгенге мүмкүнчүлүгүм болбой калды. Анан отурса отуруп турсун деп, отур мейли эми отуруп турсун, жазда барам деп, анан майда келдим. Акчасын кылып алып келдим, болуптур деп. Анан келип, мынакей
эме мына акчаңды ал, үйүмдү бошот, баары бир мен сатпайм десем, жок, мен уже кирип алдым. Мен эми сага үйдү бербейм деди. Сен кандай бербейсиң, кандай бербейсиң, кандай немесиң? Мен макул болбосом кандай кылып сен алып аласың бирөөнүн? Сен өзүң укук коргоочу болуп, мени коргоштун ордуна мүмкүн мени чалым мени коргойт деп баргандыр, мүмкүн мына карызды доолагандар, каттыгыраак урушканда коркуп баргандыр, мүмкүн сен ошондон пайдаланып алып атасың. Болбойт, бул үй сатылбайт деп эле туруп көгөрүп туруп алдым. Болбой койду, такыр болбоду. Анан кийин анда болуптур эми дедим. Анан айлам кетти, кыскасы айлам кетип, мукурап, анан эми болуптур, анда алсаң ал дедим, болуптур эми ал, калган акчаны берем. Азыр тап бер дедим, өзү мени ушундай кысып кирип алды да үйүмө. Кирип алган үчүн эми калган акчаны мага берип кой анда. Деп анан кийин ошентип сүйлөштүк, болуптур, берем деди. Берем, майли, берем, болуптур деди. Эми берсең берчи деп анан. Калган акчаңызды канча, эми канчага бала бердиңиз ошондо? Буну 55 миңге баалашыптыр өздөрү. Бул айтып атат, жанагы күбөлөрү айтып атат, 55 миңге баалап, 55 миңди Машарапов Шарипке нак берген, биз көргөнбүз деген күбөлөр бар да ошол жерде. Бул туугандары бар, күбөлөр бар, колдору турат. Чалымын колунда бир келишим да жок. 55 миң алдым деген кагаз да жок. 55 миң албаптыр, мен көзүм менен көрдүм да. Аны акам деле тастыктап жүрдү. Өлө элек болчу акам бар эле, укам бар эле. 55 миңди алганын эч ким көргөн жок. Чалым алган да жок, караган да жок. Ол ошо мас болгон бойдон Бишкекке кетип калды. Буягында эми мен ушундай болуп калды. Эми дагы киришсем экөөбүз мушташабыз, урушабыз. Бул Мелиса жок жерден жаңжал кылып мени бир балага тыгат эми. Андан көрө бечата кетип калайын деди да, кетип калды. Кетип калды, анан өзүм баягы аял киши болгон үчүн күйүп пышып чуркап ыйлап, бузылдап ого бардым, буга бардым. Анан эми такыр эле көнбөй койгондон алсаң алчы дедим, мукураганда алсаң ал болуптур, акчамды бер дедим. Бер десем болуптур, сиз келгиче таап коем деди. Арадан эми майли тапса таап койсун, эми берсе берет деп. Мен аякта балдарым чыйылдап квартирада эми Бишкекте үй кымбат. Квартира акысы 6 миң, 7 миңден 8 бала менен турдум. 2 келиним, 6 балам, чалым өзүм менен 10 киши бир комнат квартирада 8 миңден төлөйбүз айына. Олордун курсагы бар. Экөөнөн башкасы баары майда болчу, жаш болчу. Эң кичине балам ошол 3-чү класста окуйт эле. Булар Бишкекти билбейт, эч кимси эч нерсе кыла албайт. Ошентип отуруп, арадан 2 жыл өтүп кетти. 2 жыл өткөндөн кийин анан келдим. Келип, эми мына үйдүн башын ачайлы дедим. Же сен ал, же мен алайын. Мени акчамды бер калганын дедим. Десем мен акчаңды бербей, эме мен үйүңдү албайм, акчамы алып кеп бер деди. Бул эми бербеген акчаны 55 миңди бердим деп мойнубузга ийилип атат. Ол 55 миңди алдым деген, эми алган адам, ол берген адам, мынча акча бердим сага, сен мынага расписка жазып бер, кол коюп бер, алдым деп коюп бер деп айтат да. Бул деген бербеген акчаны бердим деп атат да. Бербеген акчаны. Ошол баягы биринчи алган акчасы бойдон эле бербеген. Булар ортодо булар келишим деле түзгөн эмес. Алды сатты, купли продаж жок, эчтеке жок. Жөн эле багы мал саткандай эле алды сатты кылган окшойт чагымда. Анан кийин ошондой мен үйүңө албайм, эми акчамы алып кеп бер деди. Таза бала болду. Майли дедим, ого деле көндүм. Балдарымы ичирбей, жедирбей, кыйналып, чүйдө помидорго иштеп, талада иштеп, дыйканчылык кылып отуруп анан акчасын кылдым. Майли эми албаган акчаны да кылып берейин деп. Кылып анан көтөрүп келдим. Мына эми берген акчаңды ал, үйүмдү берип кой деп. Үкаларым ортого түштү. Десем ага көнбөйт. Катыны ончени сүдүрөп чыгат, урат. Кыскасы 23 жыл болду да балам. 23 жылдын ортосунда көп эле окуялар болду. Бир эсимде калса, бир эсим. Мага аябай эле кордук көрсөттү булар. Анан эми болуптур, анда акчаңды берейин, үйүм берип кой, жакшы эле четишели десем, акчасын көтөрүп келсем, соттун алдына барып, анан кийин ошол жерде бересиң деди. Соттун алдына бардык. Мен онду сотту деле билбейт экенмин, же Мелисага түшкөндү билбейбиз, фалан билбей. Сотто эле коркуп эле. Бул эми сотко берип эмне кылат эми деп коркуп, ошентип соттун алдына бардык. Баргандан кийин менин адвокатым бар болчу. Бир адвокат таап берди. Сотко айттым, кирип ушундай деп. Ошондой жаңжал кыла бергенде анан прокуратурага бир арыз жаздым, сотко бир арыз жаздым. Экөөнү мынантип үйүмү тартып алды, зортуктап эле, ыйлатып эле алып алды. Бул өзү Мелиса болсо, ушинтип 6 бала менен көчөдө калып кеттим, кыйналып атам деп кирдим сотко. Сот анан заявление жаздым, бир адвокат таап берди. Адвокаттан анан кийин
Onu чакырып туруп прокуратурадан издедиби билбейм, иши кылып прокуратура сотко өткөрдү, билбей деле калдым. Анан сот айтты чакырып, эриңи чакыр деди. Анан жолдошум чакырдым. Келди, буну чакырды, аялым, бала чакасы менен чакырды. Анан эмне болду эле деди эле, ушинтип айтып бердим, силерге айткандай айттым да, айтсам анан сот айтты, суранбайт деген сот эле. Сен деди, мына 3 жылга камаласың мына кылган ишиң үчүн деди. Ошо кызмат абалыңан пайдаланганың үчүн ишиңен да кетесиң деди. Үйүн берип кой деди. Берип кой десе, бул митет. Мага дейт 160 миң бериш керек бул дейт. Неге? 2 жылда менин 27 миң акчам 160 миңге өстү проценти менен. Биз антип сүйлөшкөн жокпуз да, процент менен төлөп берем деп айткан жокмун да мен. Ошону берсин деди. Анан сот айтты, 1 сом берип кой деди. Сен буну үйүндө жашап атсаң деди. Үйүн алып алсаң деди. Буну кууп чыгарып Бишкекке айда берсең, кандай 160 миң болот? Үйүн берип кой деди. Деди эле, анан кийин бул ойлонуп калды. Сен камаласың дегенден кийин эле анан эшикке чыкты. Чыккандан кийин айтты, эже жүрүң эми үйгө барып сүйлөшөбүз деди. Эмне сүйлөшөбүз эми? Десем, көрсө сот деген бир алдын сразу сот кылбай мындай келишкиле дегенби, аксакалдар менен жарашкиле деген, ушундай деген окшойт. Анан үйгө келдик. Келгенден кийин бир мына жерде бар Шамбаев Сабырбек деген акасы бар. Эми алыс эле акалар болуп кетет. Дагы бирөө, анан мен 2 тууганым укам, анан акама жеңем чалы. Болуп анан кийин сүйлөштүк. Ака, жеңе, кечирип коюң. Өзү колуман чай ичип эле жүргөн бала, өзүм үйүмдө эле жүргөн бала болчу. 1 айлы турабыз, онуку үйү айылдын этегинде, биздики мына башында. Анан кийин кечирип коюң, болуптур, үйүңүздү берейин, мени дуарыңызды алыңыз деди. Дуарыңызды алыңыз деди. Анан мен албайм дедим. Мен үйүмдү качан бересиң анан алам. Десем, эми 1 айылда турсак, эми чыр-чаптак кылбай эле, талашпай эле, жөн эле чечели деди. Анан менин бир туугандарым ортого түштү. Биз мына жерде баш көтөрүп жүрөбүзбү, жокпу? Бул эми жөн эле келишип үйүңү берип аткан болсо жөн эле чыр-чатак жогула. Бер да, берген акчасын бер да, үйүңү алып ал да деди. Анан майли деп макул болдум. Анан дуарызымды алам деп макул, доом жок деп кол коюп берип койдум. Үйдө албай туруп. Мен ишендим да ого. Сөйткөндө менин укам милиция органда иштеген. Мына жеңемдин ака Чалыдагы органда иштеген, ошол маалда милицияда иштеген адамдар эле да олор. Анан мен олорго ишендим, бир туугандарыма, менин акаларым деле милиция го, муну алдабастыр деп. Десем, доом жок деп арызды алышы менен адвокаты билет. Бунун адвокаты Кыпчаков Мырза деген, азыр Кара сууда иштейт. Ошонун катышуусунда анан Кенжетаева Чолпон деген адвокат, ошол экөөнүн ортосунда биз эми жазыштык да. Ал деген үйүн 2 саатта бошотуп берем деп ал жазып берди. Мен үйүм 2 саатта бере турган болду деп мен жазып бердим, доом жок деп. Алышым менен эле бир пастан кийин эле эми акчаңды ал деп, акчасын берейин деп отурсам эле сотко киргиле деп калды. Сотко чакырып. Анан сотко кир. Бул эмне болуп кетти деп, анан сотко кирдик. Кирсек эле сот бир паста ай дебей эле сот болот, мындай болот, андай болот дебей туруп эле сот кылды. Сот кылып эле чечимди буга чыгарып койду. Ошол жерде эсим болуп, шок болуп чалкаман кеттим. Бул эмне деген болду эми? Ортодо бир кагаз жок. Ушу кантип болсун? Анан сотко кирип ыйладым. Ушу кантип болсун? Бул кандай болуп калды эми? Мен жөндөн эле үйүмө алып койдум. Сиз кече эле жараш дедиңиз эле. Жараш дедим, макул дедим, доомду арызымды алдым. Неге кайра мынтип сот үйдү берип койдуңуз? Десем, бунун документ кагаздары бар экен деди. Бул кандай кагаз? Не деген кагаз? Экөөнүн ортосунда келишим барбы? Бир кагазыңар барбы деп сурагам. Эчтеке жок деген, эч нерсе жок. Эчтекеси жок эле жөн эле үйүм сот кылып берип коебу деп чыркырап ыйлап, ошондон бери соттошо берем. Соттошкондун ортосунда мына ушундай кылып үйүмдү алдап алып да. Азыркы күндө эми ошондо ошол 23 жылдан бери же үйүңүздү таба албайсыз, же соттон бир акыйкат четин чыгара албай жүрөсүз. Азыр экинчи тарап, урматтуу көрүүчүлөр, биз Мариям эжебиздин сөзүнөн кийин ушул экинчи тарап деле ушул жерде болсо керек деген өңүттө келдик эле. Эми канчалык деңгээлде мисалы бул азыркы жашап аткан үй мыйзамсыз же мыйзамдуу экендигин албетте биз укук коргоо органдарынан териштирип сураштырабыз албетте. Азыр келсек бул жерде жок экен. Өздөрүнөн сурасак, ошо жакын кошуналардан сурасак, булар азыр Бишкекте дейт, же болбосо башка жакта дейт. Бирок телефондорун чалып, алар менен дагы маектешкенге аракет кылабыз. Кандай болгон күндө дагы мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына азыр бузулуп турган үй, ушул Мариям эже өздөрүнүн маңдай тери менен убагында сатып алып, ушул жашашкан үй экен. Азыр эми бул өзүңүздөр көрүп турасыздар, бузулуп, бул жакка жаңы үй түшүп калыптыр. Бул ошол Алайчиев
камыт дедиңизби? Ушул камыт деген жаранга азыркы күндө мыйзамдуу бекитилип, бүгүнкү күндө ушу соттун чечими дагы ушул тарапка чечилип калган учур экен. Эми азыр Мария эженин эң эле баягы сыздаганы 6 баласы менен ошол мезгилдеги Бишкекке барып ушул талаада кыйналганы, кычыраган кышта ушул жерден чыгып кеткени, анан эми бул абышкасынын балким эми ортосунда кандай сүйлөшүүлөр болгонун азыркы күнгө чейин жакшылап аңдай элек, тыңдай элек, бирок кандай болгон учурда дагы мамлекеттик ушул органдарга кайрылып, атайын экспертизанын жыйынтыгы менен эми ооз-эки расписка жазылып, кат жолунда кат аркылуу алынган делинген кагаздарына дагы ушул экспертиза дайындалып, акыркы чечим ушу экспертиза бул анын колу эмес, сиздин абышкаңыздын колу эмес деп чыктыбы? 2009-жылы ана 9 жыл соттоштум. 9 жыл соттошуп, мына жеңелерим билет. Айлап жаттым, жылдап жаттым. Сотко барбай коет. Өзү өлүп кетсем, алайчып камыт бир жолу сотко барган жок. Постоянно аялы барат сотко. Анан кийин булар эми Расулем мага мынтип айтты. Мен деди 60 000 сотко бердим деди. 60 000 сотко берип туруп утуп алдым, зато үй меники деди. Бул 60 000 бергени могу жерде биз жерди алгандан баштап бактып терек тиккенбиз. Мындан ичи толтура терек эле. Анан эки тарап, эки арыктын үстү тегеретип, эки катар кылып терек эккенбиз. Ол теректер ояк буяк бир 10 жылдык теректер болуп, жетилип мынча болуп калган эле да. Бул сразу теректерди сатты. Сатып туруп кыркып, аны көргөндөр да бар. Элдин баары эле көргөн муну кыркканын. Азыр мына бир терек жок. Кыркып туруп сатып, машинага жүктөп апарып сатып туруп, ошонун акчасын мүмкүн сотко бергендер. Мен билбейм, мага ушинтип айтты. Эми сиздин болжолдуу оюңуз, пикириңиз да? Кыркып сатты буну. Эми азыр Мария эже мисалы азыр ушул тапта кайсы этапта турасыз азыр? Кимдерге кайрылган атасыз мисалы? Анан кийин мен эми кайрылбаган жерим калган жок. Барбаган мен ички иштер органдарына ошондон баштап эле кайрылдым. Мени уурду, сокту, мына көрпө төшөгүмүн ичинде турган көрпө төшөктөрүм бүт алып чыгып, мына жерге алып чыгып таштады. Чиритип, жаанда калды, карда калды, анан өртөп таштады. Мен дагы нече жылдык буюмум. Мен бул үйдөн бир кашык алып чыгып кеткен жокмун. Бишкектен ушундай кийинген бойдон чыгып кетти. Ушул үйгө келин болуп келгенсиз, ушул үйдөн кийин келин болуп келген жок. Мен келин болуп келген жерим мына Бешкапа. Бул жакта. Нар жакта. Бул жерде биз өзү тамекиде, пактада иштеп, чалым экөөбүз тыттынып сатып алгансыздар. Бул жерде айыл өкмөттүн чечими менен жерди алган. Жерди алып үй салдыңыздар. Бизге берген жер эле да. Берип, анан биз эми кайнатамдын үйүндө отурганбыз да. Анан бул жерден жер алып, ушул жерге салган элек да. Азыр эми мына сарайлар бузулду. Бул жер аябай сонун болчу. 23 жылда ушундай акыбалга келди. Мынакта сарай бар, тандыр, очок, бүт стандарт. Мына бардыгы ушунда. Азыр соттор эмне деп атат эми азыр эми? Кимге кайрылуу ошону айтсаңыз? Соттор мынтет. Анан мен жаңы ачылган жагдай боюнча бир эмес 2 жолу кайрылдым. Мына эле азыркы кайрылганымда жакында эле сот болду. Мына 22-жылы, 23-жылы сот болду. Сот болуп бүттү окшойт чагымда. Анан 2009 ушуну бүтүрөйүн. 2009-жылы баягы бул мен эми издедим да. Бул мен негизинде алды эми үйдү. Бир документ жок. Десем, баягы мени уруп туруп алып кеткен домойду көрсөтөт. Мына документин берген саткан деп, ону өткөрөт сотко. Күйөөсү мынакей мен Алайчиевка үйүмү саттым деген келишимди өзү жазып алат. Бул жерде ошол кагазы бар экен. Мен архивден аябай издедим. Жанагы доом жок дегенди издеп жүрүп, ошону мен таап алып, сен мынтпедиң беле деп доказать кылып көрсөтөйүн десем, таба албайм, ону жок кылып ийиштир. Өздөрү тастыктап атат. Верховный соттон келатып, поштада күйүп кеткен деп. Бул көп документтерди күйгүзүп жүргөн да, жок кылып таштаган. Анан ошол сот ошол келишимди менин адвокатым иштеди. Ошону Мария, сенин үйүң кармап турган мына бир эле келишим экен деди. Анан бул келишим аны көрүп эле айттым. Бул эме менин күйөөмүн колу эмес дедим. Бул колу эмес, ал сулуу жазат. Бул не тайтаңдатып жазыптыр. Анын үстүнө жазганда дагы булар деген мындай бир дневник, жана окуучулардын күндөлүгү болот го. Ошону тескерисинен алып эле мынтип келишим деп жазып коюптур. Анан бул колу эмес күйөөм, ол мас болсо дедим. Эме акыбалы
келишим жазганга деле акыбал келбеген го. Бул анын колу эмес десем, анда муну экспертизага берем деди. Экспертиза Оштогу ошо криминал бирдеме дейт экен, ошо экспертизага алып барды, экөөбүз бардык. Бардык, анан киргизди. Киргизгенде эле ол машрап шарттын колу эмес деп расписканы жокко чыгарып берди. Ошону анан сотко бердик. Сот анан дароо эле Кара Суу райондук соттон Бабаев деген сот судья расписканы жокко чыгарып берди. Анан аны Ош областтык сот тастыктады. Анан бизди бул үйгө анан 7 комиссия менен киргизди. Менде документтери бар. Кайсы жылы киргиздиңер? 2009-жылы. 2009-жылы мына жеңем билет, жеңем кошо келген 7 комиссиясы келди. Өтө жүргүчү, медиги, бардыгы милициясы бары келди. Мына айыл башчы келди, мына жерде айыл баш. Мына үйсүздүкү деп анан үйгө киргизди. Киргизип анан отурдук. Отурсак ошондо 2009-жылдын ичинде ушунун жарымы жок болгон экен. Айнек рамкалар жок, ачык, суук болуп калды. Октябрь. Суук, анан чалым ооруп калды. Ооруп калып анан кийин бул кантип жашайбыз кыш менен. Жазда келе балдарым айтты, о жерде жата берип тоңуп каласыңар, же отунсуңар, эчтекеңер болбосо келе бергиле, жазда баргыла. Анан чалымды алып кетип калдык. Кетип калып келсем, Кайсы жылы келдиңиз? анан 2009 үйүмө кирип алып анан кетемби? Ошо бойдон кетем, үйдү алдым деп анан мен буну күттүм, дагы не дейт экен, жакшынакай эле келишели, сүйлөшөлү деп күтсөм, келбей койду. Опчим келген жок. 2 ай отурдум, 2 ай бир басып келген жок. Жок, карааны да жок, аял да жок, бала чакасы жок. Анан биз кеттик. Култап эле кетип калдык. Кеткенден кийин анан 2010-жылы, ошо 2009-жылы октябрда кирген болсок, жазгы майда 2010 болуп калат да. Майда кайра келдим. Майда келсем, уже кайра жашап аттыр. Анан мен эми онун сот кылдырганын билбейм. Сот бул анан кийин кайрадан сотко берет экен. Бизден кийин сотко берип туруп, кайра башка келишим ал деген жана күйөөмдүн колуна окшоп жасалган келишим болуп атат. Ошону менен сотко өткөрөт экен. Бул жерде Аксакалдар сотунун эмелери бар, чечимдери, сатканын көргөнбүз, биз билебиз. Сатып алып жан жоктук кылып келип үйүн талашып атат деп элдер ушинтип айтат экен. Анан кийин мен кимисине айтам, безилдеп, меники 3 тонн болду. Айта берип чарчадым. Мен акчасын алган жокмун, мен сурадым, болуптур дедим, майли ал дедим. Акчаны берип коюп үй алып алайын дедим. Мен азыр бир комната үй эле ала элекмин. Кыйналып атам деп. Десем ага көнбөйт, бир акчамы алып бер дейт, бир албайм дейт, бир алам дейт, кайра үйүң ал дейт, кайра акчамы бер дейт. Ушинтип башымды айлантып отуруп, ортодон 3 жыл өтүп кетти. Эми ал жазып берип атат. 3 жылга чейин мен акчамы 55 миңде алып келбей койду деп айтып атат. Келбей, акчамды бербей жүрө берип келип, анан кийин акчаны көтөрүп келгенде мен эми 3 жыл өтүп кетти. Мен эми акчаны албайм, үйдү алам дедим деп өзү тастыктап берип атат. Тергөөчүлөргө ушундай деп атат. Сотко башкача көрсөтмө берип атат. Мен 55 миңди нага эсептеп бергем деп, күбөлөрдүн көзүнчө деп, мына жерде туугандарын күбө кылып, ошол эле айыл башчыны күбө кылып, ушулардын көзүнчө бергемин дейт. Ал эми мени чалымын колунда сурайм. Ошол 55 миңди алдыңбы? Кана. 55 миңди алып атканда бул милиция сени жөн койбойт. Мен 55 миңди бердим, мына жерге 55 миң алдым деген колду коюп бер деп айтат бул. Кана ошол. Берсе жазып беремби, бербесем эмнени жазып. Мен ол камтты бир эле көрдүм. Ошо бойдон ону опчу көргөн жок. Чындап келген жок чалым. Опчум келген жок. Мен эле келип аттым. Азыркы учурда айттыңыз, азыр данный время. 2010-жылы анан бул ошон чечим чыгарып туруп кайра кирип алып, мына ошондон бери жашап атат. Мына баарын бузду, эчтекем калган жок. Бак дарактан, мына биздин эккен менетибизден бир түп дарак калган жок. Баарын бузду дагы мына ушундай кана байран кылып. Бул үй мен үчүн ысык, ыйык. Себептен бул жерге мен мындай пешене терим менен салган балдарым ушу жерде чоңойду бардыгы. Ушу жерде сагынабыз. Азыр эми чалым биринчи группадагы майып болуп, өзү көрбөйт, эч жака чыга албайт. Келгиси келет, өзү салган үйүбүздө өзү жашагыбыз келет да балам. Ушундай жүрөгүм ооруйт, эмнеден өткөн сайын ыйлайм ушул жерден. Неге мен ушу үйүм жөндөө алдырып койдум? Неге өкмөт мени колду коргой албады? 6 балалуу бир энени менин укугумду эмне үчүн коргой албады? Мен бүт баарына, сотторго, ички иштер органдарына баарына кайрылдым. Үйүмдү бузуп атат деп келем, мени уруп атат деп келем. Көрпө төшөгүм чиртийди, бүт топтогон байлыгым барын бир эме кашыкка да ээ болбой калдым. Бардыгы жок болуп кетти. Ушу жерде чирип жок болуп кетти. Мына азыр кара, эчтеке жок. Бир ыпым жок, иштеге. Мына эми өзү аялы качып кетип калган. Бала чакасы Москвада иштейт.
өзү жалгыз отурат. Бир баласы түрмөдө. Ушу үйгө бизди үйдү ыйлатып чыркатып алгандан кийин баласы ушул үйдө жакшылык көргөн жок. Бир баласы түрмөгө түштү. Эмне болуп түшкөнүн мен билбейм, бирок түрмөдө деп айтышат элдер. Анан кийин ошого деле болбой эле көгөрүп жакшылык деле келип айтып атам, кой урушпайлы, ушунун жашына чечели, башын ачалы. Мен азыр сот качан болот эми ошол? Сиздердин учетуңуз ошол жерде азыр, ушул үйдө. Ушул жерде, ооба. Госрегистрде кимдин каттоосунда турат азыр? Госрегистрде чалымдын каттоосунда турат. Азыркы күндө. Ушул тапта, ооба. Госрегистр ошо катталган, ошо кишинин атына катталган. Госрегистр кадастр жооп берип атат сотко. Бул жер ошол 99-жылдан бери эле шарттын атында турат. Эми булар катталбаптыр, катталбаган деп турат. Бирок соттун чечими менен катталып калган деп турат. Соттун чечими менен каттап койду. Соттон чечим чыккандан кийин. Азыр эми маселенин чоо жайын азыр эми ушул жаңы адвокат менен жаңы жагдайлар менен карап атпайсыздарбы? Азыр ушу экспертия баягы расписканы экспертияны чыгарып ошонун негизинде берип атасызбы азыр сотко? Ооба, экспертиза. Азыр кайсы сотко кайрылып атасыз азыр? Азыр сот бүттү. Казыгулова карады райондо. Демек азыр сот бүттү, сот бул жакка чечип берип койду толук түрдө. Ошол 23-жылдагы соттун чечимин эле күчүндө калтырды. Демек баягы мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу иш кыскартылсын, ал эми баягы экинчи тараптын суранычы канааттандырылсын деп туруп, бул азыркы күндө сиздердин үйүңүздөр сиздерге эмес, сот тарабынан чечим ушул тарапка чыгып калды азыркы күндө. Бирок азыр сиз айткандай кадастр мамлекеттик мекемесинде учетто катталуу боюнча сиздер турасыздар, абышкаңыз менен. Абышкам 2 балам менен ушул жерде каттоодо турабыз. Менин бүт пенсия, андай документ иштерим баардыгы ушу 30 адыр менен бүтөт. Мен бул жерден чыгып кете албай атам. Себеби каттоодо ушул жерде турабыз. Анан кийин мен айтайын дегеним, мен ички иштер органдарына, тергөө органдарына кайрылдым. Ушинтип эле бирөөнүн үйүн басмырлап басып алса боло береби? Мен жакшы эле айттым, мындай законный кылып эле чечишели деп көп жолу айттым. Болбогондон кийин мен прокуратурага кайрылдым, көп жолу кайрылдым. Кайрылганы менен карап туруп эле алар билип эле турат кылмыш болуп аткан. Бул жерде өтө чоң кылмыш болду. Себеби дегенде менин үйүмдү зордуктап эле тартып алып атат бул. Мен буну оң эле жолго салып, кой, мындай незаконный болуп атат, мен жүрөгүм сезип атат, незаконный болуп атат, чындык жок болуп атат. Мынандай чындыкка жетип эле, жакшынакай эле законный кылып чечип алалы десе, мага бул көнбөй атат. Бул ушундай үстөмдүк кылып, мага басмырлап, басымдуулук кылып, мына тууган уругун бүт бардыгын бетине тутуп, аксакалдар сотун бетине тутуп, баары бир туугандар. Анан кийин басмырлап эле мен алып алсам колуңа эмне келет деп ушундай кылды да. Анан мен ички иштер органдарына кайрылдым, тергеп атат. Бул дагы бир кызык жери, 2010-жылдагы бир расписка тиркеген бул. Ал тиркеген расписканы адвокат айтып атат, эме баягы сотко же болбосо башка нерселерге тиркелбесин деген тил катты тиркеп туруп сотко өткөрүп атат. Bunun advokatı. Advokatı ушул Кыпчаков деген адвокат өзү ушул менин укугумду тебеленип атканын билип эле турат. Өзү баарын билип турса дагы атайлап ушундай акыбалга алып келди да. Эми эже мындай да, эми аябай түшүнүктүү болду. Аябай кеңири айтып бердиңиз. Биз азыр албетте мына жерде бул ушул кишинин тууган уруктары барбы, жокпу? Бар, ушул мына Кызылчок айылы полный ушунун туугандары. Телефондор барбы сизде, жокпу? Ушу телефон чалып байланыштыра аласызбы биз менен ушул сиз талашып аткан экинчи тараптын телефондору менен? Азыр менде жанагы эменики бар. Аялыныки барбы? Жок. Мага эме жөнөткөн да. Ана Тамара телефонун башы. Тамара ушул Алайчиевдин тергөөгө бергенде телефону жазылган экен да. Ошо азыр мен мына эме кылайын. Ошол телефону ата булар телефон бербейт, мен булар менен сүйлөшпөйм да. Эч ким менен сүйлөшпөйм. Мына айыл башчы азыр эмеде болсо керек. Бул мен кайсиңдин болот. Бир тууган. Бир тууган агасынын аялымын. Мен бунун зыркырап жүргөнүн ушул үй сатылгандан баягы алды берди болгондон баштап билем да. Биз Алматыда иштейт элек, ошол жака ыйлап барды. Анагы күйөөм анага арзан эле берип коюптур. Мага акча таап бергиле, мен үйүмө алып алайын деп аябай ыйлап барган. Анан баарыбыз деле малда акча жок, кайра зыркырап келген. Өтө арзанга ошол арзанга алган акчасын дагы толук берген эмес да, бул ошентип зыркырап ыйлап жүргөн да. Анан бул үйчү биз келип суктанат элек да, укмуштай жакшынакай үй болчу. Үстүн дагы балаканалар кылып
Бул жерге келгенде биз курортко келгендей болот элек. Эмнелер бүт жүзүм, гүлзар, мынаяктары неме укмуш жакшынакай үй болчу, эми каралбаса бузулуп кетселейип турган сукулуп калат экен. Бул үйдүн арзан болгону чын, акчасын ал адам толук бербегени да чын. Мен маалыматым бар да, эми көзүм көрбөсө дагы угуп ушуну зыркырап жүргөнүн 23 жылдан бери зыркыраганына мен ушунчалык ичим күйөт. Чалым раса доказание кыла турган киши ошол эле. Себеби дегенде сатпа дегенде ошол болчу. Албайм, акчаны орто жолдо бир 10 миң акча берсе, нары ыргытып, бери ыргытып, мунун немеси албай, аялы албай, кайра ол киши орто жолдо жок болуп кетпесин деп ичи орнуна алып коюп, буга берсе, бул албай, орто жолдо ошенткен. Себеби бул толук берсин деген да. Бүтүн берсин деген акчаны. Эми баягы бөлүп берген акча эмнеге жарайт? Же мунун үстүндөгү үйү болбосо, башкасы болбосо. Анан жөн эле жала жап, балдарыңа 18 миң бергенмин, акаңа 10 миң бергенмин, паланга берген. Онтип бербеш керек деп. Үйдү саткандан кийин, мүлк болгондон кийин, мүлк да мунуку. Эми 6 бала менен тарада калды да, бул жер ошол жерден күйүп атат. Үйдүн ичинде буюм дейиндин бардыгы эмнеде суу болуп чирип жатканын көргөнбүз. Мен ушу ылдыйда жашайм. Өлүп калсак сөөгүбүз ана жерге койса, тууган уруунун ичинде. Мен мына ушу үйүм азыр деле ысык. Мен азыр деле келип жашайт элем. Азыр урматтуу көрүүчүлөр, биз ушул Алайчиев Абдухамыт аксакал менен дагы максакалбы же жаш эле кишиби билбейбиз, бирок биз азыр телефондор бар экен, ушу телефондорго чалып биз байланышып көрөлү. Анан кандай жооп болот? Себеп дегенде биз азыр ушул Мариям эженин уруксаты менен мына ушул менин үйүм, мына мен өзүм кепилдик берем, тарткыла деп айтканынан бул корого кирген жайы. Assalamu alaikum. Камыт эке, жакшысызбы дейсиз? Жакшы ака. Рахмат. Мен Өмүрзак Азимкулов деген журналист. Мол Мариям деген эжени тааныйсызбы? Маширапова. Маширапова Мариям эже арыз менен кайрылган экен. Камыт ака. Бул жогорку соттон, райондук соттон, Верховный эмеден чечим чыгып, мен үйдү кызыл документин алып койгонмун. Ооба, биз укук коргоо органдарына барып текшерсек, азыркы күндө сизде каттоодо турат экен. Соттук чечимдери сиз тарапка чыгыптыр. Бирок азыр жаңы жагдайлар менен деп дагы процесс башталган атыптыр. Сиз буга кандай карайсыз? Мыйзамдуу эле алынган үйбү, чын эле же бул Мариям эже айткандай басмырлоо жол менен алынган үйбү? Сиз укук коргоо органдарында иштедиңиз да? Булар бул эми мыйзамдуу эмес экен, сот чечип берет, сот аныктап чечип берген баардыгын. Демек азыр мыйзамдуу деп эсептейсизби сиз ушул үйдү? Ооба. Акчаларын толук которгонсуз. Толук которуп берген. Сот бир эмес 22 жыл болду, 22 жылдан бери соттошуп бүттү же. Ошондон бери тактап баарын актап бүттү. Азыр эми сиз менен кантип бир мындай сүйлөшсөк болот? Сиз менен интервью бере аласызбы же ушул интервью жетишерлик деп ойлойсузбу? Мен азыр бир жерде жүрөм азыр мен. Жок. Өзүм жолукканда айтып берем. Каласа сотко барып, сотто сүйлөшөбүз. Мен керектүү жерде жүрөм азыр. Сага жооп бере албайм. Сиз баягы экинчи тараптын ою керек да сөзсүз. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр мен башка жакта жүрөм дейт, өзүнүн дагы сөзүнө күбө болдуңуздар. Мен мыйзамдуу дейт, азыркы күндө мен бул боюнча эч кандай баягы бирөөнү басмырлап же бирөөнү мындай тартып алган эмесмин. Муну сот чечип берди, соттун чечими, акыркы чечим менин тарапта деген өзүнүн оюн билдирди. Азыр сиздерден бир эле сураныч, ушул тургундун үйү баягы идентификация номер менен көрөсүздөр го. Кимдин атында деген информацияны сиздерден билейин деп келдик. Азыркы күндө ошол үй кимге катталып, кимдин наамына берилип калган? Бар мынакей. Каерден жериңиз? Вот мына коюсаңыз жагы. Жакшысында. Бирөөгө өткөрүп айтсаңыз түшүндүрүп. Бул мындай болгон өткөргөн жокпуз. Бул үй талаш болуп атат. Бул үйдү өзү негизи 92-жылы жерди айыл өкмөттөн, Отсадыр айыл өкмөтүнүн чечим чыгарып бизге берген, чалымдын атына катталган.
Анан кийин ошол жерге үй салганбыз, 5 комнат кылып. Үй салып, сарай-парай менен бардыгын салып, кирип жашап аткан мезгилде ушундай бир случай болду, бир кокустук, бир каталык болду да. Ошол мезгилде анан кийин бул Алачиев Абдыхамит деген милиция бала болгон. Милиция болуп иштеген ошол малда урологда. Ошол бала мен бул үйдү сатып алдым деп үйдү алып алганда кирип алган өз алдынча эле. Эриңе мен акча бердим. Сен үй меники болуп атты. Бул убактарда ошол сатты алды сатты болуп аткан мезгилде мен үйдө жок болгом. Бул алды сатты деле болуптур негизи. Баягы экөө отуруп эле чай ичип отуруп эме болуп кеткен да, алды сатты. Мен келип эле карама каршы арадан 5 эле күндүн ичинде келип жок бул үй сатылбайт. Мен сатпайм үйдү. Бул үйдү мен бала чакам менен өзүм салгам, колум менен өзүм менет калгам, сатылбайт деп каршы чыктым. Мына ошондон бери до конца каршы чыгып келатам. Ал деген элин сатты деп өзү келишим жазып, өзү сотторго өткөрүп. Жан кызыл суу же кызыл суу? Жан кызыл суу. Шуну менен анан кийин бул соттоштуп 2003төн баштап соттошуп 2009-жылга чейин соттоштук. Ошол соттошуп аткан мезгилде, сот болуп аткан мезгилде бул госрегистрден китеп жасатып алдым деп мактандым. Ошондо ошо мыйзамга туура келбейт болсо керек, сот чечим чыгармайынча. Келип 2 жолу келип, неге мен сот болуп атса, үй талаш болуп атса, неге мен үйүмдү каттап берип коесуңар? Домойдо үйдүн коду турат. Ошол эле код менен ачабыз, ошол менен документ турлайбыз, учетто турабыз. Сот ошол жерге арест койду беле? Арест кылган жок, эчтеке кылбайт. Жөн эле китеп кылып берип коюптур. Анан мен китеп кылып берип койдуңар. Сот менен. Сиз соттоштум деп атпайсызбы? Ооба. Сот болуп аткан учурда бизге чектөө койдуңар беле? Госрегистрга чектөө койдуңуздар беле, чектөө? Жок, биз эчтеке деген жок. Сот процесс бүтмөйүнчө эч кимге каттабай турсун деген ограничение бар. Ал малда биз баланы билебиз. Госрегистр ошон билсем мен 2009-жылы сот мага утуп берди. Утуп берип деген жасаган распискаларынын бардыгы жокко чыкты. Жалгандан өзү жасап алган расписка менен соттон уткан экен биринчисин, экинчисин. Анан мен кайрадан жаңы ачылган жагдай. Ким жашайт ал үйдө? Азыр эми мен ошону айтып келатам. 2009-жылы бизге утуп берди сот, бизди киргизди. Киргизгенден кийин бул анан ошондо дагы билбеппин мен, билбей, болбосо келип туруп соттун чечимимен деп кайра чалма каттатып өзүнө каттатып коймокмун. Ал деген 2009-га чейин китеп жасатып туруп, уже каттатып коюптур да буяка. Каттатып коюп, ошо менен 2 адамдын каттоосунда турат да. Азыр мына мен паспортумду салсам менин атымдан чыга берет, чалымдын атынан чыга берет, ал салса аныкы менен чыга берет. Талаш. Ал деген чыныгы үйдүн дубликаты эмеси, чыныгы оригинал домой бизде турат. Домой дегенде баягы инвентаризацион делону айттыңыз. Ооба, биринчи берген кагазы да, архитектурадан берген кагазы. Чалымдын атында катталып турат. Анан кийин ал деген 2006-2005 жылы ошондо госрегистрге келип, мен бир таанышым аркылуу китеп жасатып алдым деп мага мактанды. Мен китеп жасатып алдым, үй мына меники болду деди. Ошондон бери ошол китеп менен жүрөт. Бирок биздики мына азыр өзүң карасаң, негизи соттун чечими менен деп катталып турат. Мен 2 жолу келип жаңжал кылдым. Неге сот болуп аткан үйдү каттап бересиңер, эмне китеп кылып бересиңер деп айттым. Айтсам, соттун чечими менен катталып калыптыр деди. Анан кийин ошол сот эми сиздер бердиңиздер да? Сотко сиздер бердиңиздер. Ооба, мен бердим ооба. Ошол учурда чектөө коюшуңуздар керек болчу да? Биз билбегенбиз. Азыр эми мен сизге ошол жер эмне болуп атат, ким атына билип беришим керекпи? Ооба, азыр үй кимдин атында? Генпландан көрсөтүп бере аласызбы үйүңүздү? Ооба. Анан эмен айтам. Баягы биринчи баягы алды сатты иштери булардыкы бандай эле болуп калган да баягы. Фальшивый болгон эми ал баягы мыйзамдуу документ болуп юридический күчкө ээ болгон эле баягы келишим расписка менен эле түзүшкөн да булар. Жөн эле бири-биринечи. Анан бул жерде эң кызыгы кийин расписка боюнча өткүзгөндөн кийин анан расписканы мисалы булар чын эле ушунун абышка жазып берген деген талапты коюшкан да. Булар экспертизага өткүзгөндөн кийин расписка фальшивый болуп чыккан, жараксыз болуп чыккан. Анан жараксыз болуп чыккандан кийин анан Кара Суу райондук соту анан бул жака чечим чыгарып берген, мына ушуларды мыйзамдуу түрдө ушулар ээлик кылат деп. Анан өзү айткандай кийинки соттор экинчи тарапка чечилип кетти да. Азыркы күндө бул киши азыр өзүңүз айтпайсызбы, накладка болуп турабы депчи, мисалы ушу экөөндө тең турат экен да. Жок, ана болушу мүмкүн. Соттун чечими азыр жок, бул маалыматына караганда ошон үчүн сиздерден бир так маалымат, азыркы күндө кайсы кимдин атында турат? Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушул мамлекеттик кадастр
мекемесинин Кара Суу райондук филиалында турабыз. Жетекчиси бизге так сурообузга так жооп берген аракет кылып атат. Азыр кимдин атында экендигин сиздер менен чогуу билебиз. Мен эми үйүм сатпайм деп эле келатам. Башынан эле, айнып эле башында эле бул сатам. Соттун чечимине укук белгилөөчү Бирок бул документ деген болуп да. тиги жарандай документтер менен соттон чечим чыгартып ала берди да. Соттон чечим чыгартып ала берди, мени эч ким укпай койду. Айлам кеткенде ушу госреестрге келип ыйладым, кирип алып. Мен начальникке киргизгилечи, сот болуп атат, мен үйүм талашып атам. Бул жерде эч кандай купли-продаж болгон жок. Неге буга кызыл китеп кылып берип койдуңар деп ыйладым. Бул кайсы жылдары болуп атат ошондо? Ошондо мен кайсы жыл экени эсимде жок, Верховный соттон чечим чыккандан кийин кетим. Анан кийин ошол начальникке киргиз десем киргизишпеди. Киргизбей анан ооздон эле белгилеңдерди, сен компьютерден көрсөттү, соттун чечими менен катталып калган экен, сиздики деди. Акыркы соттун чечими менен катталып атат деди. Анан эгерде сизге чечим чыкса, кайра сизге каттап беребиз деди. Анан мен билбепмин да, себеби дегенде мен жана 2009-жылы мага чечим чыкканда мен кайра келип туруп каттатып койсом болмок экен. Ал күнөө менде болуп атат. Мен аны билбепмин. Аны тиги адвокат айтып атат, ошондо неге жери талаш маселеси бар экен. Кыз жан Кызыл Сууда. Азыр эже генпландан көрсөтүп бере алам дейт. Эгер үйүн таап көрсөтүп берсе, алып изучение алып маалымат берип коебуз. Анан только эми бул биз бир жактуу болуп атабыз бул эжени. Экинчи жагын укканыбыз жок. Андан бирөөнүн менчиги бул коомчулукка жарыялаган болбойт да. Өзүңөр көрсөңөр көрүп алыңыз. Жок, азыр мисалы биз өзүбүз көрүп койгон мындай эженин атында эмне бар бул жакта? Ошону действительно үй барбы жокпу? Ошол үй ушуга катталганбы, катталбаганбы? Эженин атында эмне бар экен, ал приёмго барып эле паспортуңузду бересиз. Жок, менин атымда жок, ол үй Жок, Абышказдын атында. Абышказдын атында түшүп, ошол жерден кайрылсаңыз, сизге справка чыгарып берет. Не бар, не жок экенин. Анын бирөөнүн жеке менчиги боюнча биз коомчулукка жалпы мындай маалымат берген да туура эмес. Өзүңүзгө кандай болгон, не болгон, ошо маалымат беришсиң майлуу. Азыр мисалы мондай деген суроо болуп атат да, мына азыр дарега кандай, сиздики азыркы үйүңүздүн дарега кандай? Кызыл Суу айылы. Кызыл Суу айылы 18-үй. 18-үй дегенде ушул адамдын аты катталган жер барбы жокпу, ошону билип бере албайсыздарбы? Бул справкадан эле билинет да. Келип тапшыр справкадан чыгат да. Яктанбы? Ооба. Келип ана жерден берсе канча мүлкү бар, эмне жайгашкан, өзүнүн укугу чыга берет ал. Азыр бул тиешелүү адистерибиз барбы? Тиешелүү адистер азыр сиздер дейм да. Жөн эле мындай карап берет го, мисалы постоянно келип информация алабыз сиздерденчи, постоянно келет. Жо эми ал эже жок болсо да, эми эже өзү турат да, барып эле официально арыз жазып эле алып алсын эми. Эже жок болсо бир сөз берип турат го эже, паспорт менен барып алып алсын. Ошол үйдө экени ошондо чыгат дейсизби? Ооба, официально ушул жерден чыгарып берет. Сиздерде өзүңүздөрдүн компьютерден эле мындай билип. Бар эми эже турат, аны официально эле алып ала берсин. Бул эми аз очередь турат, эми качан тиет очередь дейбиз. Ооба, тур аз эле адам турат, 3 бала иштеп атат. Биякта толтура турат. Абдулака сиз түшүп генпландан же баягы айтып аткан үйүңүздү көрсөтүп бериңиз. Анан ошол кодду архивный ойуна алып карасын. Болобу? Түшүнүңүз. Ошо тура болот, да. Мына менин үйүм деп көрсөтсөңүз, анан ошону карап берет. Не болгон, кайсы соттун чечими менен болгон. Азыр мисалы соттун чечимине гана таянат экенсиздер да сиздер. Ага чейин кандай болду? Жок, акыркы соттун чечими башаламан болду, мыйзабыз болду, аны карабайсыздар. Ал биздин ишибиз эмес. Ал соттук өндүрүштө сот аны өзү актайт. Биздин анда полномочиябыз жок. Сиздерде мындай эме жокпу мисалы? Сунуш иретинде мисалы эмне соттун чечимине жок, ал сотко бизди чечимине чейин. Ал ошону уксаңыз, ошого чейин биздин адамдарды керектүү болсо сот өзү чакыртат. Кадастрдан ким керек болсо биздин юристибиз ал жерде катышып, ошо сот процессинде өзүнүн сунушун, өзүнүн көз карашын айтат. Ошо сотто катышат, үчүнчү жактар бизди тартса. Ал эми сотты сиз өзүңүз жакшы билесиз, анын соттун чечими аткарууга жатат да. Биз эч кандай деген жокпуз. Ошо чечимине чейин дейм, ошо сунуш бергенде мисалы сотту карап көргүлө, ошол жерде биздин өкүл керек болгон болсо чакыртат сот. Барып ал жерде катышат, не керек болсо айтат. Өзүнүн юристтерибиз бар, алар да сунушун берет. Анын акыркы соту чечим чыгаргандан бизге жөнөтөт, биз аны каттоого милдеттүүбүз. Жок, менин кызыккан жерим ушул болуп атат. Маселен, мына гос реестрин каттоо.
ушундай каттап атканда бул сот болуп атканын өздөрү деле жакшы билет, мына госрегистр жакшы билет. Эми менин менчигимдеки үйдү эгерде мен саткан болсом, ал деги мага жасап бер деп келип атат. Соттун чечими чыкты деп. Бирок азыр бирибизге доказать этишпейт. Алып архивный факт документально көрсүн. Анан кийин жооп берсин. жок, майли мен талашпайм. Мен айтайын дегеним ушул болуп атат. Бизде чектөө болсо, сот мисалы сиз сотко бердиңиз гражданский порядке. Ал сот болуп атканын биз каяктан билебиз? Кара Суу району боюнча 450 000 эл болсо, сиз сотко бердиңиз. Біз аны кантип билебиз? Билесиңер, сот сонун билесиңер. Ушул жерде иштеген госрегистрдеги балалар болчу. Ошол жерде мен келип айттым, мен соттошуп атам дедим. Могу жерде мен соттошуп атам. Мына үйдү ошол маалда ошону эже сот тарабынан айтып элаттым. Бизге чектөө койдурушуңуз керек да. Мага дедим, эми баягы мурунку өзү биринчи берген мындай эле кагаз болгон да парак. Анан кийин мага эми кызыл китеп кылгыла деп айтты. Кызыл китеп кылайын десем, жок, бул эже мындай да мисалы, бул азыр бул сиздердин юристиңиздергечи. Архивнойду ачып көрсүн. Анан ошого карап жооп берет. Жок, жетекчи катары. Суроонун жооп берип койсоңуз, мисалы, сот болот деп юристиңиздерге айткандан кийин сот бүт элекке чейин каттап салса, арестке коюлбаса дагы каттап сала береби? Ошону туругун ала албайт. Толук туругунчу азыр айтат. Жеке жак болсо, жеке жаран келип атайын арыз менен кайрылсаңыз 10 күнгө чейин биз камакка салып бере алабыз. Ошол 10 күндүн ичинде сиз сотко барып, бул камакта турбаса кандай сделка бирдеке болуп кетиши мүмкүн дегенди сиз сотко далилдеп берип, сот аркылуу камакка койсоңуз, ошол сот чыгармай сайын ал камакта тура берет. Болбосо биз жеке жактар боюнча 10 күнгө гана кое алабыз. 10 күндүн ичинде сиз сотко барып, адвокатыңыз менен аны камакка коюу зарылдыгы боюнча далилдеп, соттун кагазын алып келсеңиз дальше уланат. Болбосо бизде так жазылган. Вот ошону мен неге буну арестке койбоду деп кыжаат болуп жүргөн болчумун. Мен ал жагын түшүнбөйм. Мен ал жагын түшүнбөйт да, ошол мезгилде адвокат дагы ала койбогон экенсиз. Айтпаган экен. Жок, адвокат бар болчу. Адвокатыңыз айтып коюш керек эле, ошондо процесске катышып аткан адам катары турабы? Мисалы, ошол жерде арест коюп турдуңуз. Силерге чечим чыкты. Эми буну барып туруп кайра неме каттатып ал деп айтпайбы мага? Мен билбепмин да, эми госрегистр деген Абышкасы болот. мен чаш. Жок, азыр бүгүнкү күндө кимдин атында турат азыр кызыл китеп. Турат. Ошону мен ошон үчүн сурап ушуну кайрылып атам да. Биз ушул эле Адреста. Азыр эки адамда турат десе, жетекчи айтып болушу мүмкүн эмес депчи, накладка болбош керек. Ошону биз билели деп атабыз. Азыр кайсы адамдын атында документ юридический турат? Айтыңчы. Алачип Абдыхамов. Изде. Базадан. 18-үйлер деп турат. 18-үй. Сизге бир кичинекей суроо да айтсаңыз, мисалы үчүн биринчи эси буларга мисалы документ ошол айыл өкмөттүн чечими менен жарандык тартип менен келип каттоого алынган, э? Кийинки чечим башка документтерди карабастан туруп соттун чечими менен эле башка адамга өткөрүп коет экен демек, э? Ошентсе болот экен, экинчи тарапка. Жок, биринчи архивный делону изучать этели, кандай болгон? Кантип катталган? Аны көрбөй туруп, азыр гадат этпейли. Жок, просто мындай бир жөн эле суроо да булчу. Жок, болушу мүмкүн эмеспи деген суроо. Соттун чечими азыр эле биздин жетекчи айтты. Соттун чечими каттоого жатат. Кандай болгон чакта? Ушул жооп керек. Конкретный жооп бердиңиз да мындай. Соттун чечими каттоого жатат. Значит, баары сот акемен көз каранды экен да, көпчүлүк экинчи тартипте каралган иштер, а? Чечимге көз каранды ошондо. Тура. Соттун чечими каттабай койгонго ким эч ким эме кыла албайт. Милдеттүү. Архив номерин айт. Кагазың бар? Системный экен. Баягы 18 Кызыл Суу көчөсү 18. Ошондой? Соттошкон документтер тура. Бир начальный эмнеден кетип атат, ошону биринчи көрүп алайын. Бул өзү регистратураны чакырыш керек экен, начальник мени чакырып алып. Регистратор бар. Машраб шарт деп коет.
Регистратураны чакырыш керек экен. Ошол жерде алып чык. Жок, просто начальник мага айтып коюп атпайбы. Демек сиз ишеничтүү адамсыз да. Жетекчи дагы көрүнгөн адам чакырбайт. Соттун чечими эмне деп чыккандыгын окуяларбы. Окуганга болобу. Мына ошо жасап берген кызыл китебиңер ушул. Ушуну жасап берип кой. Мага ушуну көрсөттү. Мына мен жасатып алдым. Ушуну жасатып алдым. Эмне кылып аласың? Колуңа эмне керек деп. Эми ушуну фальшивка кылып жасатып эми соттун чечими болгондо деле бул бизге да кызыгыш керек да, мына чыныгы ээсине кызыгыш керек да адам деген. Бул ээси бар экен го, өзүм неге келбедим, эмне үчүн кол коюп бербедим мына жасаганга деп, уруксат бербеди деп айтканга болбойбу. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушул Кара Суу райондук кадастр мекемесинин ошо филиалында турабыз. Кара Суу филиалында, архивинде турабыз. Азыр мына ушул Мария эже ызылдап тызылдап атат. Документтерин көрүп атабыз. Мисалы, документтерде баардык оригиналдар ушул атуулдарга таандык, бирок ушул 2010-2023 жылкы соттук процесстерден кийинки чечимдер экинчи тарапка өткөндүгүн дагы көрүп атабыз дегендей. Алайчиев Абдыхамид деген кишиге. Азыр эми атайын адистер текшерүүгө алып атат бул архивдик документтердин негизинде. Баары келип эле, балянын баары келип, жанагы ОЗК бири-бирине өткөргөн келишимдин таасиринен болуп атат да, ошонун балекетинен болуп атат. Ошол келишимди эгерде экспертиза акыйкат чыгарганда, монтип эки тарап бири-бирине душман болуп касташпайт эле. Ушу келишимде иш болуп атат. Ушу келишимди жакшылап текшериш керек да. Мына ушул эфирди көрүп аткан укук органдар болсо, атайын укук коргоочулар болсо, эжеге жардам бериңиздер. Эми кимки мыйзамдуу болсо ошол тарап жеңип келет деген үмүттө турабыз биз деле. Азыр атайын адистин сөзүнө көңүл бурайлы. Эмне болуп тур ошондо аке? Так. Мына жерде соттун чечими менен аныктап атат. Алайчиев Абдыкамыт менен Машрапов Шариптин ортосунда сатуу алуу келишимин анык деп таап коюп атат. Бул кайсы жылы чечим чыгып атат ошондо? 2004-жылы. 2004-жылы. Уже сатуу алуу келишимин анык деп тапкандан кийин уже процесс башталган. Ошол чечим бизге катталып калган дагы эменин мүлк ээси болуп. Жок, 2009-жылы бул жактарга каттаган сот.
Андан кийин 2010-жылы 2023-жылы кече жакында кайра экинчи тарапка каттап койгондо ошол документтер барбы жокпу? Акыркы соттук чечим 2004 эмес, ал мурда болгон история. Бул 2004-жылдагы экен эми. 2009-жылы сот биздин пайдага чечип, үйүбүздү кайтарып берип атат, мүлкүбүздүчү. 2009-жылы чечим жок эже. Бирге келип катталып атыр. 2009-жылда эч бир чечим. 2010 2010-дагы чечим. Барбы 2010? 2023-жылдын 3-апрелиндеги чечим катталып тур, а? Көрүңүзчү ушул чечимди эмне деп турат. Бул бай ишти жандандыруу, кайра токтотуу жөнүндөгү эле. Азыр ишке тиешеси жок. Ооба. Үй жайга. Ошондо бекитип берүү боюнча неме жок. Чечим. соттун чечими жок. 2009-дагы жок, 2010-да жок, 2023-дагы жок. Архивде. Буну канчанчы жылы жасап берген экен эми? 2007-жылы. 2005-жылдагы соттун чечими менен мына. 2005-жылкы соттун чечими бар бу жерде, 2004-жылкы бар экен. Ушул чечим менен 2005-жылы 2007-жылы каттап атат. Ооба. 2007-жылы каттап аткан болсо, 2009-жылга чейин соттук процесс болсо, ал чечимдердин жок бул жерде. Архивге келип түшкөн эмес. Жок. Жок. Жок, а? Жок. Жерде мына. Жерде эч кандай башка чечим жок. Баары эле мурдагы чечим, кийинки чечимдер бизге келип катталган эмес. Кандай чечим болгон? Мына карайын мына. Бул эми мына эле экөөнү дал келтирип карабайбы мынадагы чет өзүнчүнө чыйдырып атат. Башка чечимдер келип катталган эмес. Анда мындай да, ушул жер адиси катары, ушул профессионал адис катары айтсаңызчы. Азыр мына 2007-жылы каттап атса 2005-жылкы соттун чечими менен, Ооба. Мен туура эле сүйлөп атам, 2009-жылы сот бул жакка биринчи арызданган тарапка чечим чыгарып атса, анда милдеттүү түрдө соттун чечими менен бул кишилерге катталыш керек белеби, же булар арыз жазып силерге кайрылыш керек беле? Кайрылыш керек Кайрылыш керек эле. эле, кайрылбаган. 2010-жылы дагы соттук процесс болуп туруп, бул жактарды тигил жактар утуп алып атат. Алар да кайрылбаган. Каттап коюу боюнча жок архивде. Жок. 2023-жылы кече жакында болуп кеткен соттук процесс дагы кийинки тарапка чечип берген. Ал дагы чечим жок. Жок. Экинчи тарапта кайрылган эмес, кайра каттоо боюнча. Кайра каттоо. Демек 2005-жылкы соттун чечими менен гана каттоосу турат. Каттоосу турат. Ошо Алайчиев Абдыхамыт деген аксакалдын. Ошол аксакал кишиге уже мамлекеттик акта берилип калган. Бирок буга чейинки мына соттун чечими менен 2005-жылкы соттун чечимине чейин ушул ээленген турак жай ээлери мына ушул Шарип деген аксакалдын атында турган үй. 2005-жылкы соттун чечимине чейин. Ооба. Турабы? Ооба, туура. Булардын 2005-жылдагы чечим, соттук чечим эки тараптын алды саттык келишимин аныктап бекитип берип коет. Буну кантип аныктады? Ошо алды саттык Көлүк продаж болгондо ушул жерге келебиз да биз. Аны биз сот жанагы эмени сурап атат энечи, мындай карапайым элге карапайым түшүнбөйм. Мына карасаңыз. Мен ошону түшүндүрүп коеюн. Эгер сиз ар бир жаран алды саттык келишимди катташ үчүн бизге келип кайрылса, биздин атайын нотариалдык бөлүм бар. Ошол жерден катталат. Ошол келишим барбы сиздерде? Жок. Ошол келишимди биз аркылуу өтөт. Сиздер өз ара келишим бизге катталбаган эч бир расписка боюнча эле болгон болсо, аны уже сот аркылуу чечилип атпайбы бул жерде? Экспертизалар аркылуу чечилип атат. Демек сиздерге бул Шарип аксакал менен Абдыхамыт аксакалдын алды кетти келишим жок. Бул каттоо кызматында жок. Каттоо кызматында жок. Соттук чечимдер баардыгы ошол жана келишимдин экспертиза, ОЗЭГке түшкөн келишимдин экспертизанын жыйынтыктары менен аныкталып, анан чечимди сиздер аткарып атасыздар. Бирок тилекке каршы 2010-жылкы, 2023-жылкы соттун чечимдери жок. Жок. Азыр каттоо Абдыхамыт аксакалдын эме каттоосунда турат. Жеке менчик ээси болуп. Эчки 2010-дагы чечимди же 2009-дагы деп атасызбы, аны эч бир жаран алып келип каттаткан эмес да бул жерге. Кандай чечим болгонун да азыр билбейбиз. Мөөнөттөр эске албайт, сиздер бир гана азыр соттун чечимдерин күтүп атасыздар.
Абдыхамит мырза кийинки акыркы чечимди алып келсе, эгер сиз азыр ушул 2009-жылдагы чечим менде бар. Эгерде мен ошону алып келсем каттайсыңарбы? эгерде мындай да азыр закон боюнча мисалы азыр билбейм, эми аны сот органдары чечет. Мисалы эгерде сиз onu алып келсеңиз, сиз өзүңүз жаран катары келип туруп мына соттун чечимини менен бул кыймылсыздык мүлк меники деп туруп арыз жасаңыз, 10 күнгө эле сизди жеке жаран катары кабыл алабыз да 10 күнгө эле токтото алабыз. 10 күндүн ичинде сиз сот аркылуу чечим чыгарып келишиңиз керек. Бул ушул кыймылсыз мүлктү камакка салуу боюнча. ошондо булар каттай албайт экен да кийинки. Бирок соттун чечимдери чыкса, эгер соттун чечимди кийин алып келип калса, анда бул жак эске алынбайт, акыркы соттун чечими эске алынат. Действительно, мен сени жакшы көрөм, адилеттүү журналистсиң. Мына 2003-жылы чечим чыккан. Сооронбаев чыгарган. Именно ошо Машрапова Мария өзү жазган. Мына жерде окусаң бар болот. Ушунтип келип мен 18 миң акча алганымды өзү жазып келет, өзү мойнуна алып. Мына күбө Машрапова Шарик, мунун бир туган күбөсү. Действительно 90-жылы Камыт менен экөө сүйлөшүп 55 миңге баалашып, Бул тергөөчүгө жазып берген каты да? Тергөөчү эмес, бул сотко келип өздөрү жазып берген. Өздөрү жазган булар. Улантып бериңиз ага. Өздөрү жазып, өздөрү арыз менен кайрылган сотко. Анан биз тосмасы менен кайрылдык. Анда дедик, бизге өздөрү балаткан 160 миң сом. 160 миң кайтарып бергиле. Жосом өзүнүн акчасын бергиле десе, бопту деп кеткен да 18.900 сомду бул өзү кайра алып кеткен да, жазып атат өзү. Алып кеткен. Кайра жок билип атат. 2003-жылы 6 айдан кийин элечи. Ошондо кайрылган эмес. Ошентип кел аны 8 миң канча кылат? Бул киши айныйт. Анан биз тосма арыз беребиз. Алды сатты келишим жарактуу деп таап бериле, баягы Кыргызстан 181 статьясы бар биринчи бөлүмүндө. Эгер бир тарап катарлык жактан булар катса, сот аркылуу көндүрүп, алды сатты келишим анык деп табылат деген статья бар эле. 181 статья мына жазылган биринчи бөлүмүнүн негизинде анан биз тосма арыз менен кайрылганбыз сотко. Булар өздөрү кайрылгандан кийин биз өмөткөр берет деп жүрөбүз. Анан сот эки жактан карап, именно ошо эженин өзүнүн катышында күбөсү да бар болчу, тиги аскалдар келген. Карап анан бизге алды сатты келишим анык деп таап, жардырганда бирок 160 миң сомду эми алды сатты келишим анықтангандан өндүрбөйт да. 160 миң сомду канатсыз калтырып, бизден 8.300 сом госпошун өндүрсүн деп жазган. Баг госпошуна жемибизге жүктөгөн. Ошондон бул иш бүткөн. Чечим бүткөн. Андан кийин булар дагы жүрөт дагы, анан областка жазат. Областта дагы биз утабыз. Бишкекке жазат, Бишкекке биз утабыз. Анан кийин дагы жаңы жагдайда анан булар айтат, тиги күбөмүн Машаров Шариптин ал тилкатта кол жазмасы булар подделка кылган. Жасалма. Болуптур дейт да, облус сот анан кийин аныктап экспертизага жөнөтөт. Экспертиза өткөндө биздики туура чыгат. Анан булардыкынан туура деп коет. Анан эки эксперт корутундалып коет да. Бул 2009-жылы өткөн сот болуп ошондо? Жок. Бул экспертизага жөнөткөндө 2009 болуш керек, 2009да экспертиза. Биринчи экспертиза. Себеби кече эле апрелде дагы барып келдим да, ошо эмес мына. Мына болуш керек. Бакирова караган экен, Нургүл. Анан Бакирова карап эксперт жыйынтыгы менен буларга чечип коет. 2009-жылы. 2009.
Өзүнүн чечими жокко Бакир чыгат. Абай сот болуп ошондо Облус сот. облус сот. Ошол облустук соту. Буларга чечип коет. Абдыкамытты турак жайдан чыгарсын. Тиги боюнча депчи. Себеби экспертиза буларга чыгарган да. Ана мен ал экспертаны ардан жокко чыгардым. Мана буну дагы областтыкы мен Верховноттон жокко чыгарып келип, кайрадан караганбыз. Кайрадан караганда Аманбайга кат чыккан. Аманбайга катчып, ондан экспертиза 2 жыл чыгып калып атпайбы? Мына Аманбай мына экспертиза 2 жыл чыккандыктан аныктама. Комиссия экспертизаны дайындоо жөнүндө Аманбайдын өтүнүчү менен так Аширбаев, Жумаев, Чыкыевтер ушулардын өтүнүчү менен кайра немеге жетет, экспертизага. Баягы келишинде. Распискаларды катты дагы, булар дагы корутунду дагы, бизги дагы ачык деп чыккандай. Алар барат дагы эксперттер айтат, экөөнүн дайын аныкташка мүмкүн эмес, бирок Шарипов колгонду анык деп туруп мына жерде жазат мына. Бул жерде бар. Мына ички иштер мына. Андан тышкары Кыргыз корусунда Машаров Шарипов тарабынан ноябрь 2009 тил каты келишим тексти Машаров Шарипов тарабынан жазылганы көрсөтүлгөн. Бирок да ал эми ошол эле Кыргыз Республикасынын ички иштер жөнүндө корусуна ылайык келишим кол жазма Шарипов тарабынан аткарышы мүмкүн деп көрсөтүлгөн деп көрдүм. Аткарыш мүмкүн деп. Мүмкүн деп көрсөтүп. Буларга мүмкүн деп келе. Булар дагы али түп нускасы болуп кетет, тыркачы неме менен апарганда булар. Биз нак менен апарган, булар копиясы менен апарган. Анан булар келгенден кийин сотко буланга катышпайт, алар да келбейт. Анан сурап туруп, мурку бакыйым өзүңүз билесиз, Кыргыз Республикасынын далилдери боюнча 66 статьясында биз өзү далилдеп бериш керек. Сотта бир кандай эксперттин корусунда далилдегенге мүмкүн эмес. Башка жак далилдер менен керек болсо эксперттин корусун четке кагып, өзүнүн маңызы менен келет деп туруп, негиздеп туруп, анан мына жак далилдерди карайт. Мына адамдар эмне деп айткан, бул аял эмне деп айткан, бул жерде эмне деп жазылган деп. Кара суроонун сотунда каралган. Бир тоолас, Верховный суд карап чыгып турган аныктаманын негизинде мына 2010-2019 негизинде так Машабаева жана анын ишеним кат боюнча Аманбай Сонукан Ишенбай областык 25.2 жылдагы чечими мына 2004 жылы чечим жокко чыгарды. Жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра жорабыз канаттарды калтырсын деп туруп аныктама чыгарат. Бул анан арызданбай жүрөт дагы. Анан булар кайрада жаңы жагдай боюнча кече жакында Казгулууга жаздыңарбы мына? Ооба. Мына Ишенбай Казгулууга арыз менен кайра. Жаңы жагдай боюнча кайра карап бериңиз деп. Демек баягы келишимдин 3-чү жолку экспертизанын жыйынтыгын күтүп аткан чагы да азыр. Жок, экспертиза бүттү уже. Жыйынтыгы бүттү. Булар ошо кайда жаңы жагдай деп, да калп эле ошо негиздеп, тил кат немесе муркулар да карашат да. Жаңы судья келди деп туруп элечи. Азыр жаңы судья келип кандай арыз жазса булар милдеттүү да карашкан. Кайра арыз жазат бизге карасууга. Бул өзүнүн немесин алат да, мен ошондой эле өтүнүч келтиргем. Бу жерде токтомдор бар. Бул Бишкектен баягы бекитип келген. Бул кайра корого жатпа, жаңы жагдай боюнча уже каралып бүткөн иш. Ошонун өтүнүч нерсем кабыл алган. Кабыл алып как положено, буларды ham сурап, бизди ham сурап, анан мен кийин бергенден кийин мына өтүнүчтү берип атпайбы токтомдорун үстүнө калтырган. Мына аныктамалар бергенден кийин бул дагы 2020 январда мына алайчыбын өкүл кышоодун өзүнүн канааттандырылсын. Машы мен өтүнүч кетирип атпайбы? Булар далилдеп, бирок барып карап туруп ошонун өтүнүчүн канааттандырып, Машаба жоопкер Алайчыбын карата 26 январдагы Сатыбалдиев Шарip менен Алайчыбын Абдыкандын ортосунда алды сатты алдын ала түзүлгөн келишим ратификация жараксыз деп табууну, Алайчыбовго 30 айлык бөлүүдө баягы үйлөр, индексиянын коду Кызыл суу көчөсүнүн өзүнүн жайгашкан Машаба Шариптин үйүн бошототун миллиондери жөнүндө арызы боюнча жарандырыш өндүрүштөн токтотулсун деп туруп, бул токтотуп атат. Бул 2000 жыл чыгып бул кече эле 2022 жыл. Бул айтыда булар ал неметип коюп кайра жаза берет. Азыр прокуратурага жазган эми. Анан бул да калгандан кийин булар Ошко жазат. Бул немеге мына. Областтан бул мына бул Казгулуанын күчүндө калат мына. 2022 жылы 3 ноябрда мына Казгулуаныкы мына аныктамасы күчүндө калат. Анан булар ойлонуп отурат да анан кайрадан экономикалык сотко жазат. Ошко облустукка мына. Экономикалык кылмыш иштер боюнча. Буга жазат. Буга дагы бир эле жүйөлөрдү жазат. Булар дагы карайт да мына.
Машыбай Бейинкулунун ошол менен жарандык иштер боюнча сот коллегиясынын 2004-жылдагы чечими жаңыдан ачылган жагдайлар боюнча кайра каржы арыз канааттандырып калтырсын деп булар да карайт. Себеби бул уже каралып бүтүп токтомдо. Бул Ош облустук сотунун экономикалык иштер боюнча. Булар айтып атпаймынбы, булар гражданский эски соттор кеткенден кийин жаңы соттор энди бере берет. Алар биздикин карап чыгып туруп, багы бар да эми бакта негиз бар да, далилденген. Кайра неме кылып биздин токтомго канааттандырат. Анан булар да гражданский берет, мына жаңылар келди. Булар дагы бизге чечим чыгарат, даже Верховный сотко чейин чечим. Кече эле барып келди, мына күчүндө калды. Мына ма эже ооруп атам деп келген экен, эки жолу өзүн калып кече күчүндө калды. Мына отдельный зал Екатеринский бул дагы күчүндө калды. Мырзага, эми ушул жерден бир суроо сизгечи. Бул жерден дагы да бир айта турган жер, эми бул жерде исинде ошо бир жерде каталып кеткен, ушу действительно Нурила баягы. Ошол бир жерде ошо кылып ушу бузуп койгондон кийин ушу иш болду да. Ушундан бери ушу кара 23 жыл болду да. 23 жылдан бери сотто жүрөбүз. Азыр үйдүн атам алган жок, жер эле калды, жаңы үй салынып калды. Алачиев тарабынан жаңы үй салынып калды, бирок бир бөлүгү калыптыр, кайсы бир бөлүгү. Ошо эми айылда жашайт да, башка жакта жашайт. Азыр эми мындай да, баягы процесстердин баарын түшүндүрүп бердиңиз, ирети мененчи, баардыгын түшүндүрүп бердиңиз. Мыйзам негизинде түшүндүрүп бердиңиз. Анан азыр тергөө ишинде кандайдыр бир катачылык кеткенби деген менде журналисттиктөөдө бир тергөө боюнча баягы келишимдер турбайбы озеки тилка. Мына ошолор 2010-жылкы сотто каралганда башкача кол тамга менен экспертизаны өткөндүгү мени кызыктырып атат да бай. Ушул нерсеге мен жооп ала албай атам. Тергөө иштериндеги тергөөнүн шалакылыгы деп берип атышат да. Ушуга кандай айтат, ошону айтпайм. Булар эки башка почерк да, эки башка почерк. Мисалы тергөө шалакылык десе, тергөө ошо иш жүзүп атат деп туруп мына граждандык ишке токтоп турган деп берсе болобу? Ал жок нерсе. Анан ошо экинчи анда сот ал токтотот эле да. Экспертизанын түп нускасы жолдо келет, жоголуп кетти деп ушу экинчи сотто ушундай дагы жогорку сотто ушундай. Андан кийин дагы сурал, мына Хамдановдун чечими бар мына. Андан кийин кайра барып суралган. Ал жоголуп кеткен документ эки кайра восстановить эткен. Восстановить мына восстановление кылып 2004-жылы кайрадан мына карап атат. Мына 2012-июль 2004-жылы мына Хамданов. Мына 2004 февралда Суранбаев караса, көрдүңүзбү? 2004-жылы жоголуп 2017-жылы 2003-жылы Суранбаев караса, 2004-жылы кайра басына биз Бишкекте уткандан кийин дело жоголуп кетти. Анан кайрадан муну калыбына келтирүү үчүн булар биздин материалдарды тотоп кайрадан сот өткөрүп атат мына. Камдан. Көрдүңүзбү? Ошо жоголуп кеткен документтерди восстановить этилип, кайра сот болуп атат. 2012-жыл 2004-жыл. Булар 2003-жыл болуп атпайбы? Бул барып булар жазган да, Верховный сотко мен барып күчүндө калкан, мына полный. Биз утуп келгенбиз. Келатан жолуп кеткен, анан булар кайрадан арыз жазган. Түшүнөсүзбү? Кайрадан сот болуп атат мына. Камданов караган 2012-жыл 2004-жыл мына. Кайрадан ушуларды сурап, кайра ошол эле сөз, ошол эле. Мырзага. Ушунун аркасынан мыналар келип атат. Жок, мейли, бул документтерди түшүндүрдүңүз. Менде маалымат Кудайга шүгүр болуп калды. Дагы бир суроом бар да сизгечи. Ушул Алайчиев Абдыхамид аксакал менен Машрапов ким эле? Шариф аксакалдын ортосундагы ооз-эки келишимден сырткары жазыкмы жазуусунда болду. Жок, жазуу жүзүндө баягы дневникке жазылган келишимден тышкары аксакалдар бар бул жерде. Бул жерде алды сатты деген госрегистрден бир документ болуш керек эле да. Ошол барбы? Жок, мына неде? Кыргыз эле. Жок, менин суроом сизге мындай өзүмдө алды сатты деген документ болгон үчүн соттошуп атпайбы? Бир гана тилкат болгон. Тилкаттын негизинде булар алды сатты келишим түзгөн. Ошо алды сатты келишими ошо мамлекеттик каттоо кызматынан өткөнбү булар? Мисалы мамлекеттик кызматынан ал өтпөйт. Ал просто жазуу жүзүндө алды сатты келишим. Ал ошо алды сатты келишим сот аркылуу таанып атпайбызбы? Мына тилкаттын негизинде мага сатты. Мына Кыргыз Республикасы 183. Демек сот ошол тилкаттын негизинде эле сот кабыл алып атат документти. Демек ал юридикалык күчкө ээ болот экен анда. Белки жанагы жөнүндө тилкат. Эгерде белки тарап сен акчасын берип коюп, анан жарым калат да. Болсо полный бергенде дагы сага өткөрүп тилкат берген уже саттым депчи. Өткөрүп качып жүрөт го. Качып жүргөндө сен сотко берип, мына 180 статьясында сен себеби уже акчаны төлөп койдуң.
Ол уже нотариалдык куәлігінен қачып отады. Нотариусын өткөргөндө бергенчи. Сотко койсоң сен сот сени алды сатты келип таап берет. Азыр ошондо мен түшүнүүмө караганда ушул келишимдин тил каты аркылуу соттук процесстер башталып жүрүп отуруп, үйдү 2005 жылкы соттун чечими менен 2007 жылы кадастр мамлекеттик кызматынан катуудан өткөзүп атат. Алачиев Абдыкамытов өзүнө. Азыркы күндө үй ушунун атында экен. Бирок мени таң калтыргандыгы, мен ошол кадастр мамлекеттик кызматына дагы суроо бердим да. Алардын мага берген жообунда алар айтып атат. Мына. Алты сатты. Я Гайсуд 2003-төн баштап 2005ке чейин мына ушунун негизинде катталган Алачиевке. Жок, алды сатты купли продажа болгонмун демек. Жок, сот таап атпайбы? Алды сатты кечим анык деп соттун чечими чыккандан кийин сотчусунун негизинде бул күчүнө кирип атпайбы? Демек ушул соттун чечими менен үйдү каттап атат. Мына 2005 жылы уже мына чечимдер Верховенстводун 2005 жылы күчүнө кирди. Ооба, ошондо 2005 жылы соттун чечими менен Алачиев Абдыкамыт аксакал үйдү өзүнө каттап атат госрегистрден. Демек, госрегистрге бул учурда каттоодо ага чейинки купли продажа деген документтин кереги жок болчу. Антемеле соттун чечими бар. Ага чейин булардын атында болгондо. Жок, купли продажа документи соттун чечими менен эске алынбай туруп, Абдыкамыт аксакалга өтүп кетип атпайбы? Соттун чечими менен өткөзсө болот экен деп атат. Жок, Абдыкамытка Алачиевке качан соттун чечими чыккандан кийин өтүп атат. Туура, соттун чечими аркылуу анан өткөзүп атат да үйдө. Эрде жанагы алды сат деген келишимдер буга чейин ошол кат аркылуу сот аны демек ошол кадастр мамлекеттик кызматынан өткөндүгү анык ушундай алды сат чечимдер болгон тил кат аркылуу биз аны аныктадык деп турган чечим чыгат да ошондой. Жок, госрегистрде мурун булардын атында болгон. Биз сот чечимин аны уткандан кийин, чыккандан кийин анан Алачиев ошону айтып атам. Мен буга чейин госрегистрден Алачиев аксакал менен бул Машрапов аксакал жөнүнөн тил кат аркылуу үйдү алды сатып алышкан. Өздөрүнчө. Эч качан госрегистрден купли продажа кылган эмес. Ошону айтып атам. Демек, булар азыркы күндө соттун чечими аркылуу гана Абдыкамыт аркылуу үйдү өзүнө өткөзүп алган. Соттошуп. Бул маселеде эми жана сиз өзүңүз белгилеп айттыңыз, мага ошол Машрапова Мария эжени кошо ээрчите кел депчи. Ушу Мария эжебиздин суроолору бар, ошого жооп берип койсоңуз болду. Майли беребиз. Келиңиз. Мына өзүлөр Казакстанда жүргөнүндө деп атат. Ачык жүргөн мезгилинде атат. Мына Казакстанда жүргөн мезгилинде деп жазып атат. Мырза, арызды өзү жазган. мен сени башынан эле жакшы тааныйм. Сен мени ушу сот болгонго чейин сен мени көрдүңбү? Көргөн жоксуң. Мен сени сотто көрдүм. Биз 99 жылдан 2023 жылга чейин өз ара сүйлөшүп жүрдүк Алачиев экөөбүз. Сага башкача түшүндүрүп, өзүм башкача түшүндүрүп, ушу сен айткандай кылып сага түшүндүргөн экен. Сен ушу сот болуп атканда көрдүм сени. Сразу бир күндө биз onun ортосунда канча окуя болгон сен билбейсиң. Сага полный алган, саткан, катыны көңгөн, баласы көңгөн деп айттың. Сен көрдүңбү мени? Мен сени көргөн эмесмин, мисалы үчүн. Сени мен соттон көрдүм. 3 сот кирдиңер дагы. Сразу баягы Алачиев бул иш токтогон болчу 2003-жылы. Себеп дегенде Алачиев үйгө өз алдынча басып кирип алган. Сиз деле кирип алганда чыгып качып кеттиңиз го? Мен качкан жокмун. Эми сен мени угуп тур. Мен эмне качам? Мен өзүмдүн үйүмөн качкан жокмун. Мен айтып атам, ушундай иш болгон экен. Экөөң турмеш кылсыңар. Мен үйдү сатпайм дедим. Бул эринин атасынан подарка калган үй эмес да. Бул үйдү мен өзүм жерде өзүм алып атам. Үйөмүн атына каттатып өзүм салып атам. Салдым, ушундай иш болуп калыптыр. Экөөңөр ишиңер туура эмес. Турмеш болуп калды. Оңдойун, камыт. Бул үй сатылбайт деп категорически отказ кылдым мен. Сатылбайт экен үй. Ушул жерде бир суроо бар да, турсаңыз, мисалы 18 сомду эмнеге алып кетип калдыңыз? Эч ким алып кеткен жок. Мен бир карап койсоң, ушул жерде бир суроо бар. Алды келишиминде мисалы Кыргыз Республикасынын конституцияларына мыйзамдарга ылайык алды сатты келишиминде жубайынын макулдугу керекпи эмеспи? Сотто ушундай эске алынабыз, алынбайбы? Сиздин жеке пикириңиз. Бул каршы чыккан. Мындай да каршы чыккан эмес. Муну айтып атпайбы? Мына 55 миң сомго саткандан кийин 27.800 сомду алып атат. Алган жок. Эч ким акча албайт. Но катты сиз өзүңүз жазып бергенсизби? Но азыр маалыматты өзүңүз бергенсизби? Бул каты бул өздөрү арыз жазган, өздөрү. Мына арыз табылган. Токтоп турсаңыз. Мен ол үйдү саткан жокмун деп айттым. Мен токтоп турмун. Саткан жокмун? Мына 28 сомду алат дагы
Кийин 6 айдан бул Мен киши акча келип көрүп барбы? 18.000 сомду берген. Сага ошентип жалган айтып атпайбы? Өзү алып кеткен. Эй, кана ошо алдым Анан деген расписка 800 барбы? 800 сом калат, калганчы мына 46.700 сом болуп Кана ошо, расписка 800 кана. сом калат, 800'ді кийин нотариустан өткөрүп бериле дегенде Жалган айтпак. качып кетет. Эме, мырза, сен жалган айтпадың. Эжем өзүң азы менен кайрылгансыз мына. Мен үйдү саттым деген расписка Бул жакча мен арыз деген. эмес да. Акча алдым. Сот берге эч кандай өзгөртүү киргизет. Мына Машапанын соттук заседанияда өзүнүн Машрапова Мариям соттук заседанияда өзүнүн арызын колдоп 99-жылы мен Алматы шаарында коммерциялык иштер менен жүргөн кезде күйөөм Машрап Шарап өзүбүз жашап жашаган турак жайды менен турак жайды менин макулдугум жок, жоопкер Алайчиев 55.000 сомго саткан экен дейт. Жоопкер 27.800 сомун берип, кийин 6 ай убакыт өткөндө 18.900 сом берген. Калган 8.300 сом акчаны бербей жүрдү. 2003 жылдын башында Алайчиевди калган акчаны бергин десем, үйүмдү албаймын. Менин 46.700 сом акчамды кайра бергин деди. Кийин акчасын берейин десем, кайрадан айнып акчасын албай койду. Талаш болгондон кийин мен турак жайды баалатсам, көз карансыз комиссия үйдү 160.000 сомго баалады дейт. Бул боюнча Мария 160 сомду биз бериңиз. Бериңиз, бере албай койду. Ошону Жок, айтам. ал менен эмнеге 160 туруп атат? Айтчы ошону. Сиз ошого баалатып атпайсызбы? Жок, мен баалатып атам, баалаттым. Же үйдө бербесе, же акчаны бербесе. Эмне кылсын? Сотко мен бердим го. Мен биринчи сотко бердим буну. Бердиңиз да өзүңүз жазып Бул бүт баары бурмалап жазылган. Себеп дегенде мени сүйлөткөн да жок. Бул мырзаны мен көргөн да жокмун да. Биз биринчи келгенде мен өзүм биринчи кайрылдым. Ошо ортодо мындай болду да. Бул акча бердим деп атат. Кыпчак эже мен силер менен 23 жылдан бери жашап атам. Сени менен 23 жыл жашабай эле, мен сени мен сотто көрдүм. Бир күндө арыз жазды. Сотто мындай болду да. Мен келип бул али туруп акчамы алып кетем дейт, али туруп үйүңү бошотуп берем дейт. Ошентип отуруп талашып тартышып отуруп, майли алсаң ал, үйдүн акчасын толук бер дедим да. Толук бер, болуптур десем, бербейт ол акчаны. Анда эмесе, анда үйдөн чык, мен берейин дедим. Ага да көнбөйт. Ошентип талашып тартышып отуруп, 3 жыл өтүп кетти арадан. 3 жылдан кийин анан келдим. Эми ушул үйдүн башына ачайын болду. Аласыңбы? Ал акча. Неме үйдү дедим. Мага акчасын толук бер. Мен оформить кылып берейин дагы, өткөрүп берейин сага. Бир үйдүн башына ачайлык, чырлашпай дедим. Десем айтты, бул айтты, мен эми үйдү бербейм деди. Калганын кылып ал, билгенин кыл. Ооба. Анан мен айттым, сен мага 55.000 акчаны бердиңби дедим. Кана 55.000 алдым деген расписка кана сен 55.000 эмес, 5.000 сом берсең дагы сен милициялең ошондо. Мына 5.000 алды деп жаздырып аласың, алдым дедиртип. Кана сен берсең болобу, бербесең мен кантип сага үйдү берем. Анда мен сотко берем дедим. Берсең бере бер деди. Мен биринчи прокуратурага жаздым. Ондо ол милиция болчу. Мына милиция деген мен үйүмө кирип ал дедим. Бул буга чейин 99-жылы декабрь айында 27 декабрда үйгө өз алдынча кирип алып туруп, андан кийинки жаңжал ушинтип башталып атат. Ал өз алдынча кирип атат үйгө. Мен үйүн сатып алдым деп. Мен ага чейин эле отказ кылгам. Мен үйүм сатылбайт эч качан. Сатпайм деп. Ал бул сурооңуз милицияга берсеңиз, эмне үчүн иш? Мен акчасын көргөн жокмун. Мырза. Мен көргөн да жокмун. Мен элим да көргөн жок акчасын. Өзүңүз жазып атасыз. Кийин мында отур мырза. Милицияга берген үчүн мен жазган арызды. Милицияга берген үчүн. Арызды сиз жазып атасыз. Аны милицияда мен өзүм окудум. Анан карап, Алайчиевдин Машрабадан 160.000 сом акча өндү сураган бөлүк канаттанып албасын деп. Көрдүңүзбү? Биз 160.000 бер десек, берген эмес. Баалаттым да ушунда үйдү. Анда 55.000 эмес анда дедим. Анда бул үйдү мен эксперттерге баалатам деп, сот өзү айтты үйүн баалат деп. Өзү баалат кыла деди. Анан кийин 160.000 сомду кайра сиз ал убакта 160.000 сомдо чоң акча болчу да, туурабы? Ооба. Анан аны кайра бергенде биз берип албайм дедиңиз да. Жок, мындай болду да. Жана ортодо биз бер дедик анда талаш болгондон кийин сотко бердим мен. Прокуратурага да бердим, мына Роодуга бергем, сотко да бердим. Берсем анан кийин сот чакырып, анда чакырып, мен да чакырды, анан күйөөм чакыр деди. Күйөөм чакырды. Чакыргандан кийин экөөбүздү отургузуп алып, төртөөбүздү, үчөөбүздү анан айтты, Алайчиев, сен мунанын үйүнө кирип алыпсың деди, Сурамбаев болчу. Мунанын үйүнө кирип алыпсың деди, үйүн бошотуп бер деди. Бошотуп бер деди. Сен
берген тыйынын берип кой dedi. Sen үйүн берип кой dedi. Болбосо dedi 3 жылга камаласың dedi. Же ишиңен айдаласың dedi. Дедиле анан кийин ошенткенде эле ол унчукпай отуруп калды. Отуруп калгандан кийин анан бар сүйлөшкүлө dedi. Сүйлөшкүлө дегенде эмнени сүйлөшөбүз? Мен түшүнгөн жокмун. Эмнени сүйлөшөбүз деп анан үйгө кеттим. Эртең саат 9га келгиле деп да. Анан кийин эле кечке маал ушу жанагы укамдын үйүнө Алачиев барды, аялын ертиштип, бир туугандарын ертип алып барды. Барып анан айтты, эже, ака кечирип коюңуз. Мен турмеш түшүнбөстүк экөөбүздөн турмеш кылып коюппуз. Мен эми айныдым. Үйүңүздү 2 сааттын ичинде бошотуп берейин деди. Үйүңүздү берейин ака. Болуптур, бол дейм, мындан кийин жаңжалдашпайлы, үй талашпайлы, 2 саатта бошотуп берейин. Жүрүң сотко баралы деди. Анан болуптур деп келдик. Мен ойлодум, бул эми баягы жарашкыла деген сөз окшойт соттун, баягы жарашуу келишимин түзгүлө дегенде деди деп ушундай түшүндүрдү да. Анан менин укам бар эле. Ол анан кийин айтты, абже деди, силер эми сразу эле сотто өтпөйт, башка кылбайт. Эми бул сотто өтсөңүз деле эмне чыгат? Бир элде бир жерде турабыз. Андан көрө жарашкыла деди. Анан мен апам бар болсо 90док аял кампир эле. Ошо киши айтты, балам 6 баласы менен ыйлапка үйүн берип кой, сен акчаңды алып ал да, тынч жагыла балам. Патам берейин, садак болоюн деди апам. Анан болуптур эне, сиздин айтканыңызды кылайын, үйүн берейин абжемин деди. Анан унчукпай эле мен сүйүнүп, болуптур үйүн берсе болду деп келдик. Эртең менен келсек мына жерде сотко келгенде эле сиз доо арызыңызды алыңыз деди. Анан мен албайм, неге алат экен дедим. Мен үйүмө кирмейинче албайм дедим. 2 саатта бошотуп берем деп айттым го сизге. Неге айнып атасыз деди. Дегенде мен албайм деп тура бердим. Мына Кенжетаева бар болчу, мына Мырза бар болчу. Булар таанып атат. Ошону айтпай жашырып атат да булар. Ашырып отурат элең сен ошо жерде. Камытка адвокат болгонсуң. Кийин эмес эле ошо жерде отургансың, ана жерде мен көрүп эле тургам сени. Анан кийин Кенжетаева отургузуп алып, Алачиевди мына жерге, мени бул жерге отургузуп туруп, экөөбүзгө эме жаздырды. Мен биринчи Алачиев жазып берди. Мен үйүн кайтарып бере турган болдум 2 сааттын ичинде деди. Мен биз аксакалдар менен, тууган уруктар менен келиштик. Жараштык, мен үйүмдө 2 сааттын ичинде ала турган болдум. Доо арызым жок деп мен жазып бердим. Анан ал экөөбүздүн тең кагазыбызды Кенжетаева алып калды. Мына жерде. Сиздин адвокатыңыз. Ооба, мен. Анан алып калды, алып калган. Кагаздар кайтты ошо. Ошо кагазды булар жоготпойт да. Мына ошо жоготуп кеткен ошо. Мына ушундай учур процесс болуп, анан кыскасы бул эженин туугандар ортого түшүп, жарашка деп анан бул доо арызын алып кыскасы жарашат экен. Жарашат экен. Жарашкандан кийин эле кайра процесс тескерисинче жүрүп калды. 2 саатта процесс болду. Кайра баягы өтүп калды. Анан Жок, бала Кенжетаевдин адвокаты болсо, ол мен жоготуп берем. Өзүнөн сурасын. Бул 2 саат адвокаты Жок, Кенжетаев. мына ушулар жоготту да. 2 саатта деп кайра 2 сааттын ортосунда берген чыктык, чыккан эле сотко бергиле. Эми эже мындай. Биз мындай кылганбыз. Мырза аба биз дагы ушу сиздин ушу 30 жылдык адвокаттык, укуктук тажрыйбаңызды сыйлайбыз. Биз бул боюнча ушул Мария Маширапова эженин өзүнүн жеке демилгеси менен эми ушул таризде ушул эски азыркы күндө буга чейин катталып турган үй Алачиев Абдыхамыт акенин наамындагы үйгө бардык. Окуп турсаңыз, бардык. Барып айтты, бул жерде мындай тирлигим бар эле, бул жерде багым бар эле, анын укугу бар. Конституциялык жактан өзүңүз жакшы билесиз. Биз барып тарттык, бирок Мырза Абдыхамыт аксакалды жеринен таппагандан кийин анын үйүнүн адресин билбейт экенбиз. Чынында ал менен сүйлөшкөндө ал отказ берди. Мен азыр керектүү жерде жүрөм. Керек болгондо мен силерге барып маалымат берем деп өзү ошентип айтты. Биз тартып келдик. Эми кандай болгон учурда дагы азыр эми мына ушул Бегимкулова Тамара деген, Тамаранын адвокаттан интервью алган мезгилде сиздер адвокаттар бири-бириңиздер сөз тууралуу жакшы түшүнөсүздөр. Азыркы күндө мына ушул келишим баягы тил кат. Дагы ушул экспертизадан өткөн атыптыр. Эмечи ушундай бир таризде жаңы жагдайлар менен соттук ишти кайра кароо боюнча тиешелүү мамлекеттик укук коргоо органдарына эже дагы кайрылыптыр. Өзүңүз айтып атасыз, мисалы, прокуратурага кайрылганга прокуратура жаңы мыйзам мына кайрылган. Ооба. Мына окусаңыз, кайрылса сотко кайрылат дейт. Анан ушундан кийин мына урмат неме
Siz turak nemese bir tarafta olun. Yok men Mına prokurorda Жоқ, мен аяғын ұқсаңыз. сотқа қайырылсын дегенде мына қайра қайрылатпай. Жоқ, ошоны айтам. Эми мен аягын эле сурайын деп атам. Бул процесс мен жадыдан бери айттыңыз өзү, кайта калма процесс болчу. Аягы эмне болот эми мисалы? Кайрылса да кандай? Аягы мыйзамды түрүндө ошону эле керек болот. алай чиптикке. Себеби мына азырда кыз китеп, биз муну кыз китеп кыла десек, мунун негизинде арест алып койгон экен. Ана кече 3-үндө мына эже барган жок. 3-апрелде сот болду. Ушунда калды. Биз тарап болду. Бизге чечилди. Ушунун негизинде биз кыз китеп алдык. Азыр алып туруп уже всё. Архивде 2005-жылкы соттун чечими менен 2007-жылы катталган боюнча документ турат. Биз көрүп келдик. Башка обновленный варианттары жок. Азыр мына себеп буга чейин али муналар арызданып берип кыз китеп бербей жүрдү да. Азыр 2023-жылдагы соттун чечими. Азыр мунаны эми бир күнү 3-апрелде биз карадык да. Ошону 2023. Бул киши ооруп атам деп арыз жазган экен. Бирок справкасы жок экен, анын негизсиз деп туруп карап салды. Тура ооруп атам деп жазып кеткен экенсиңер. Каяка жазып кетти? Верховный сотко. Верховный сотко, ооба. Мен Ана ушунда карап туруп бизди бергиле деп жаздым. Ошо ооруп атам депсиз, бирок справкаңыз жок экен. Ошонун негизинде ала справка жок деп туруп, сотто карады. Карап туруп биздин өз күчүндө калды. Ошонун негизинде биз кызыктап алдык. Мен бир айга деп жазгам, мага кабарлаган жок болот. Жок, справканы тиркеп койбойсузбу? Мен справка, мен больницага жатып атам деп жаздым. Мен справканы көтөрүп барган жакты сот болуп калыптырбы? Бүтүп койду. Сиз справканы тиркеп коюшуңуз керек эле. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр урматтуу Мариям эже, урматтуу Мырзова, мен Швейга программасын жыйынтап коеюн. Адилеттүү, объективдүү болуу үчүн мен ушул экинчи тараптын адвокатына дагы келдим. Өзү негизи бул багыттама, бул шилтеме ушул Айлачиев Абдыхамыт Аксакалдын көрсөтмөсүнө ылайык жүрүп атат. Эми албетте жогоруда соттук процесстер болуп туруп, азыркы күндө толук түрдө мыйзамдуу ээси ушул Айлачиев Абдыхамыт Аксакал болуп турат экен. Башка процесстер дагы жаңы жагдайлар боюнча каралганына байланыштуу мен Швейга программасы аркылуу эч кимге юридикалык баа бере албай турам азырынча. Соттук процесстер бүткөндөн кийин, адилеттүү чечим чыккандан кийин анан соттун чечимин анан биз сиздерге эфир аркылуу жарыялайбыз. Ага чейинки соттук процесстер, кийинки азыркы эми боло турган соттук процесстер тиешелүү мамлекеттик укук коргоо органдарынын сунуштары, тергөө иштеринин натыйжасында жүрмөкчү. Эми биз абалга көз чаптырып турабыз. Эми бул жактан сизге да рахмат. Ушу юридикалык баа берип өзүңүздүн баягы иш мерчемдериңизди бизге маалымат иретинде ачык айтканыңызга, анан ушул биз Маширапова Мария эжебизге сабыр тилеп турабыз азырынча. Эгерде адилеттүү сот акыйкат чечимдер чыгарса, анда аны дагы чагылдырып, эки тараптуу ошол эле учурда ушул коомчулукка жарыялаганга милдеттүүбүз. Бул учурда биз Швейга программасын жасап жаткан мезгилде ар кандай пикирлер келди. Сенин андан башка ишиң жокпу деген дагы суроолор болду. Эч ара тараптар ортосунда, бирок бул менин ишим, мыйзамдуу ишим, биз мамлекеттик каналбыз. Бул конституцияда жазылган, журналистикалык кодекстерде жазылган. Мен өзүм ишимди аткардым. Бирок азырынча мен эки тараптын тең бир тарабын бул күнөөлүү же бул күнөөлүү эмес деп айткандан алыспын. Ошон үчүн соттук чечимдерди күтөбүз, башка Биз айткан жокпуз, сиз будан башка ишиңиз жокпу деп айткан жок. Жок, сизди айткан жокмун. Сизди айткан жокмун. Мырзава, мындай сиз өзүңүз кабыл албаңыз. Себеп дегенде буга чейин биз башка мекемелерге бардык, ошону айтып атам мен. Сизге бул жерде тиешеңиз жок. Анан сиз өзүңүз кабыл алып жүрбөңүз. Сиз тескерисинче чакырдыңыз, мен сени жакшы тааныйм дедиңиз, биз сизди сыйлайбыз дедиңиз, ачык айттыңыз, сизге рахмат. Бул менде иликтөөдө сиз эмес бир тарап бир нече адамдар интервью берди да. Сиздин ишиңиз жокпу деп айткан жокмун. Азыр мындай болот да. Азыр иштин жагдайын сага түшүндүрө алдым. Окшойт өзүң деле ушул азыр адвокатка берген корутунду боюнча эле сүйлөшүп койсоң мисалы. Бул иш боюнча жанагы азыр эми 2023-жылы сот экинчи тарапка чечим чыккан. Бу жерде биздин эң иликтөөдөгү негизи кызыктуу нерсебиз, кызыккан нерсебиз. Келишим барбы, булар блокнотко жазган келишимчилер. Отуруп арак ичип жазган келишимби же камакта отуруп жазган келишимби. Ошол келишимдин биринчи сотко катышканда ошол келишимдин негизинде сот бул тарапка чечип берген да, бул фальшивый экен депчи. Экспертизанын жыйынтыгы менен. Кийинки булар кетип калгандан кийин катышпаган, буларга эч кандай уведомление келген да эмес, барган да эмес, извещение барган эмес. Экинчи соттук отурумда, соттук процессте облустук сот буларга
Кара Суранын чечимин жокко чыгарып таштаган. Сотунун чечимин чыгарып таштаган дагы. Кечеги облустук сот дагы ошол эле чечимди колдоп койгондо, экинчи келишимдеги негизги ошол иш адвокатынын бизге берген маалыматына караганда кылмыш иши деп саналыш керек деп атат. Эми сиздин өзүңүздүн жоогуңуз эмеске түшүндүрмө бердим. Ооба, буга чейин Машрапова Мария деген жаран бизге жактоочусу Бегимкулова аркылуу арыз менен кайрылган. Тергөөчүнүн чечимине карата өзүнө арыздануучу өзүнө белгилүү болгондой РОБУда караштыруу иштер бөлүмүнүн тарабынан тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүрүп, кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 27-статьясынын 1-бөлүмүнүн 2-пункту менен кылмыш козгоодон баш тартылган. Бул жарандар көптөн бери жанакы сотто каралып келген иши. Сот тарабынан бүт жанакы өзүңүздөр айткан келишимдеги көрсөтүлгөн подделка эме боюнча сот тарабынан баа берилген ужечи. Эгерде ошол жерде сот кылмыштын курамы бар деп тапкан болсо, бизге материал өткөзмөк. Анда сиздер ошол боюнча иш алып ошол иш алып келген. Значит, бизде соттагы бүт тараптан баа берилет. Иштин күбөлөрүнүн көрсөтмөсү ал жерде канчалык деңгээлде документтин тууралыгы бардык жагдайлар карап туруп сот баа берет. Анан бизде азыркы колдонуудагы кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 154-статьясында көрсөтүлгөн. Сотто каралып жаткан маселе укуктук жарандык бүтүндөрдү аткарбаганда кылмыш иш козголбойт. Тергөөгө чейинки текшерүү жүргүзүлбөстөн туруп 24 сааттын ичинде кылмыш иш козгоодон баш тартуу жөнүндө токтом кабыл алынат. Бул ортодогу жарандык тартиптеги маселе. Ал эми жарандык тартиптеги маселе бул жанакы эки тарап болот, соттошуп ушундай убакытка чейин узартып калышы мүмкүн. Түшүнүктүү. Эгерде мисалы үчүн азыр ушул сот процесси жыйынтыгында деле булардын укугу бар да, конституциялык кайрылуугачы, мисалы ошо жана каттын жообунда сиздер көрсөткөндөй эле талаптагыдай кайрылып өзүнүн укугун коргоого азыр аракеттеген жаңы адвокат менен, себептен жаңы жагдайларда баягы келишимге ылайык, эгерде чын эле баягы сиз айткан келишим, биринчи түзүлгөн ооздеги келишим, барактагы келишим дагы экспертизадан өтүп туура эмес болуп калса, анда сиздер ошого карата иш козгойсуздар. Ушу жарандык процессуалдык кодекси боюнча тараптар иштин кандай жагдайында болсо мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечимине карата жаңычылган жагдайлар менен жеке өзү сотко кайрылуу укуктуу, ушул укугунан пайдаланып кайрылса болот. Прокуратурага. Жок, сотко кайрылат, сотко кайрылат да. Сот актысын соткона жокко чыгарылат, жоготурган сотко. Ал учурда сиздер дагы иш боюнча аракетте болосуздарбы? Жок, биз жанакында айткалгандай 154-статьяга туура келет биздин аракеттер. Сотто каралып жаткан маселе боюнча тергөөгө чейинки текшерүү жүргүзүлбөстөн чечим кабыл алынат. Иш козгоодон баш тартуу боюнча. Демек муну сот эле чечет. Сот тарабынан чечет. Бардык экспертилер муну сотко барып, соттун чечими. Соттук процесс учурунда сот тарабынан экспертиза, кандай экспертизалар бүт дайындалса болот. Көп адамдар сурап. Сотко кайрылыш керек экен маселенин жыйынтыгын билүү үчүн акырын ачылып. Сот тарабынан гана чечилет эже. Бүгүнкү күндө мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечими бар, ошого жаңычылган жагдайлар боюнча кайрылууга толугу менен укугубуз бар. Бере турган ошол мен мына канча жолу кайрылып келатам, канча жылдардан бери кайрылып келип атам. Бардык эле бир жооп сотто чечим чыккандан кийин биздин эч кандай кылмыш ишин козгой албайбыз деген бир эле жоопту айтып келатат да. Эми мен кылмыш ишин козгоп бер деген жокмун. Майли кандай болгондо дагы мен тапшырып аткан арыз, мен ар бир сөзүмө мен жүрөгүмдөн чыккан чындык менен жазып берип атам. Себеби болгон окуяны айтып атам. Ошону иликтеп, тактап, мына документ чын эле ушунукубу, бул жазганбы, жазган эмеспи? Мына документте мындай шектүү жагдайлар пайда болуп атат. Ушуну карап бергиле деп кайрылып атам да буларга. Ошону карап, мына адвокатым бардыгын жазып атат. Менин ичимдеги, оюмдагы менин дардымды жазып, буларга кайрылып атат. Ошону иликтеп, чындап эле жагдайы бар экен. Мына иш боюнча биз текшерип карап берели. Кылмыш иштин курамы барбы, жокпу? Шуну билип берели. Маселен мен айтып атам, мына расписка туура эмес, бул деген жалган, фальшивка, өзү жасап алган деп айтып атам. Ошону кантип аныктап бериш керек да булар. Мен ушуларга бере турган суроомдагы, ушуларга кайрылгандагы ушул менин документтеримди мына фальшивка кылып өткөрүп, үйүмө өзүнө өткөрүп алып атат.
фальшивка кылып, ошол фальшивка документтерди тактап, керек болсо экспертизага берип, аныктап, далилдеп мага канааттандырарлык жооп берсе, анан мен ошондо мына органдар жакшы иштеди, молодец ушуларга азамат мен үчүн иштеп берди деп айтмакмын. Бирок булар мага эч кандай жыйынтык бербей атат. 21ден бери 23гө чейин кайрылып атам, мага эч кандай жооп жок. Соттон бүтүп калган деп токтотуп коюңуз. Туура жанакы кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 27-статьясынын 1-бөлүмүнүн 5-пунктунда дагы бар. Эгерде соттун мыйзамдуу күчүнө кирген чечими болсо дагы кылмыш коодон баш тартылат да. Мен азыр мындай деп түшүндүрөйүн эжеге. Бүгүнкү күндө соттун мыйзамдуубу, мыйзамсызбы, кандай ойлогон чечимиңиз болсо дагы, бүгүнкү күндө кандай болсо дагы чечим күчүндө туруп атат, мыйзамдуу күчүндө болуп атат да. А ошо чечимди кабыл алыш үчүн сот ошо сиз айтмакчы подделка деп атасыз, келишимдер жасалмаланган деп атасыз, ошолорго баа берип туруп анан чечимди чыгарган да. Бүгүнкү күндө чечим күчүндө турат. Демек, мисалы буга чейин укук коргоо органдарынан, тиешелүү мамлекеттик укук коргоо органдарынын экспертиялардын жыйынтыгы, алардын тергөө ишинин жыйынтыгын анан баардыгын анан сот карап туруп, анан чечим чыгарып атат. Чечим кабыл алат ошо. Бүгүнкү күндө мына мыйзамдуу күчүндө турган чечим бар. Ошол учурда дагы кылмыш козголбойт. Биздин мыйзам актыларына ылайык. Демек, азыр биз Кара суу кадастр мамлекеттик ишканасына барып, ушу үйдүн документтерин тактай эле бир сырайын иликтөөдө ушундай компоненттер сөзсүз кирет экен. Андан кийин чын-чынына келгенде, мыйзамды сиздер да аябай жакшы билесиздер. Үй бунун атында турса, мисалы үчүн, анда демек азыркы деле мыйзамдуу күчкө ээси ушул болуп саналат да. Эгерде экинчи тараптагы документ алар жака катталып калса, жаңжалар менен кечээ соттун чечими, анда алар укуктуу азыр күчүндө турат. Азырынча күчүндө турат. Башка жагдайлар болсо сиздерге кайрылууга да укуктуу, арыз жазганга укуктуу. Бизге жеткен маалымат боюнча бул 2005-жылкы соттун жыйынтыгы менен 2007-жылы бул атайын үйдү каттап алган. Ага чейин үй салып жанына, булардын эски үйүн бузуп, мага кандай мыйзамдуу жол менен кылганын азыр акча көктөй албайбыз, анычы бирок азыркы күндө үй толугу менен Алайчиев Абдыхамыт деген мырзага тийиштүү экендигин биз мамлекеттик каттоо органынан тастыктадык да. Мына ошол жерде бир суроо жаралып атат да, ушул иштин баардыгын дейт, ушул Машрапова Мария деген бизге кат жазган арыздануучу ушул тергөө амалдарынын туура эмес жүргөндүгүнөн деп жүйө келтирип атат да. Себеп деген ошол мезгилде жанагы Альберт фамилиясы ким эле? Сиздердин ушул кара сур азыр жок экен. Ошол киши тергөө жүргүзүп, ошол тергөөнүн жыйынтыгы менен анан процесстер бир жактуу чечилип калган. Эгерде ошол объективдүү жүргөндө дейт, анда маселе 2009-жылы булар утулган экен да, Машрафтарчы. 2009-жылы уткан сот боюнда эле калмак деп атат да, бул баягы эмеден болот. Ортодо жазылган расписка деп коет го, кол менен атайын ишеним кат. Ошол аркылуу өткүзүп атпайбы тараптарчы? Ошону жакшы тергеген эмес деп атат да. Ушул боюнча сиздерде кандай маалымат бар? Ошо акыркы маалымат боюнча айта кетсем, бул ошол Кара суу районунун тургуну 1955 жаштагы жаран, ошол өзүнүн айылдашы 8 гектар жерин алып 1999-жылдан бери алып, ошол жерге үй салып жашап алгандыгы боюнча, ооба, Кара суу РИИБтин нөмөт бөлүмүнө кайрылган. Аталган маалымат бул 2022-жылдын 21-мартында кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, текшерүү иштери жүргүзүлгөн. Ошол тергөөнүн жүрүшүндө эки тараптын бирдей суралып, суракка келип өзүнүн көрсөтмөлөрүн беришкен. Бирок эки тараптын баягы бир чечимге келе албай талаш болгондуктан бул соттук тартипте каралат деп айтылат негизи мыйзам боюнча. Анан ушуга байланыштуу экөөнүн ортосунда жер талашы болгондуктан Кыргыз Республикасынын жер кодексинин 119-беренеси негизинде ошол сот аркылуу чечип алыңыздар деп 2023-жылдын 10-апрелинде ошол кылмыш ишин козгоодон баш тартылган. Кыскартылган. Азыркы учурда дейт, ошол Ош облустук прокуратура тарабынан азыр каралып жатат деп. Башында 8 гектар деп койдуңуз да, 8 сотукпу же 8 гектарбы? Ооба, сиздердин сөзүңүздөр баягы официалдуу да, 8 гектар десе бул кайсы жактан чыкты деп, ошону тактап коеюн деп атам. Анан бул боюнча сиздер ошол мурда ишти тергеген ошол Альберт мырза менен дагы бир байланышып көрдүңүздөрбү? Байланыш алган жокпуз. Анткени ал кызматкер бүгүнкү күндө азыр иштейби, иштебейби, ички иштер органдарында
мен тактай алган жокмун азыркы учурда. Ошо эки тараптуу түзүлгөн ушул баягы жөн эле эски баягы динамиктин аркасында эле түзүлгөн баягы расписканы азыр ушул 3-чү жолу криминологиялык экспертиза бөлүмү барбы сиздерде? Ошол бөлүмдөн биз берип ушуну дагы бир экспертиза кылып бериңиздер десек, ошол жыйынтыгы жок болот дейт. Бул боюнча маалымат сурабадыңызбы? Бул боюнча мен тергөө кызматынан маалымат сураганда биздин колубузда азыр кылмыш ишин эмеси дело жок, прокуратурада деп бергендиктен менде азыр толук маалыматым жок болот. Бул азыркы жаңы тергөөчүнүн маалыматы, сизге берген маалымат да? Азыр иш прокуратурада. Прокуратурада ошол жакта каралып атат. Биз ошол акыркы буздуруу боюнча же для орусча айтканда для изучения прокуратурага берилгенде акыркы маалыматты берилди. Мен ошол боюнча сизге азыр интервью бердим. Адан мурунку боюнча азыр так маалыматым жок. Жакында жазганбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Мария эженин адвокаты, укук коргоочусунун жанына келдик. Жанатан бери биз прокуратурага бардык, госрегистрге бардык дегендей. Өзүнөн интервью алдык. Ошо 30 адыр Кара Суу районуна барып, 30 адыр айылына барып, азыр эми ушул укук коргоочу эжебиз Тамара деген эжебиздин жанына келдик. Биз ушул юридикалык жактарына бир аз баягы баа берели, себеп дегенде жана өзүңүздөргө белгилүү болгондой айттык. Мисалы ушул бир фальшивый жол менен жасалма келишимдин негизинде, ошол балекет кагаздын негизинде ошон чоң опурталдуу иштер, чуулгандуу иштер башталып кеткен деген. Эми албетте баягы сабатсыздыктын айынан болгон, албетте мына ушул Мария эже так эселе ачык айтып атат. Мисалы ушул абушкамдын өзүм деле карапайым болгондуктан бир анча-мынча документке түшүнбөгөн экенбиз депчи. Азыр эми Тамара эже саламатсызбы? Саламатсыздар. Жанатан бери документтерди бир аз иреттегениңизге чейин мен бир аз сүйлөп турдум. Көрүүчүлөрдү кичине зериктирбейин депчи. Азыр биз райондук прокуратурага бардык, мамлекеттик каттоо кызматына бардык, кадастр мамлекеттик мекемесине бардык, Кара Суу филиалына. Ал жерден деле жакшылап тактап көрсөтүп берди. Биз барып каттоо кызматынын архивине барсак, айтып атышат, 2005-жылкы соттун чечими менен 2007-жылы каттап алган. Андан бери бир дагы соттун чечими архивде жок экен. Анан эч ким дагы каттабаптыр. Эженин көзүнчө айтышты, эгерде сиз ошондо түшүнүк болгондо дейт, 2009-жылкы соттун чечимин алып туруп каттап алганыңызда дейт, анда 2010-жылкы сот болмок эмес деп ушул прокуратурадан деле жана башка ушул укук органдарынан айтып атат. Азыр биз эми эртең Кудай буйруса Ош облустук ички иштер башкармалыгынын атайын адистеринен ушул тергөө кызматы кандай жүргөн буга чейин ошол боюнча маалымат алабыз. Ал арада сиз ушул Мария эженин укугун коргоочу адам катары өзүңүз бир ачык жана так маалымат берсеңиз, азыр эмне кылыш керек? Жаңы жагдайга такаганда кайсы документтер сүйлөйт кийинки сотто Кудай буйруса? Биз эми бул Машрапова Мария эженин иши боюнча 2021-жылдан баштап ошол 1-чи Кара Суу райондук ички иштер башкармалыгына кайрылганбыз. Ошондо кайрылганда РППга катталган арсы, булар Бишкектен күйөөсү 1-чи группадагы инвалид, эки көз көрбөйт. Буларды чакырып, сурак кылып, мени чакырып, берки тарапты чакырып, бардыгынан маалымат алып, анан кийин тергөөчү баягы кылмыш ишин козгоодон баш тарткан токтом кабыл алган. Бирок ошол мезгилде биз тергөөчүгө айтканбыз, беттештир буларды десек, беттештирген жок. Анан ошол тергөөчү Кадыров Альберт деген тергөөчүдөн кетип калды. Себеби дегенде ал айтты, бизге бул келишим, баягы түзүлгөн келишим түп нускасы барбы, жокпу десек, ал тергөөчү айтты, бар дейт. Анан биз чындыгында эле бул документ бар окшойт деп, биз ушу алдын ала түзүлгөн келишимди жокко чыгаруу боюнча Кара Суу райондук сотуна кайрылдык. Ал жерде, ошол жерде сотто аныкталгандай, ал келишим жок экен, түп нускасы. Адвокаттын айтуусу боюнча, наркы тараптын адвокаттын айтуусу боюнча, түп нуска келишим почтадан келип атканда жогорку соттон жоголуп кетти дейт да. Эми эч жерде жок. Мындай караганда ал купли-продажа, ал сатуу жана сатып алуу келишими деле эмес болчу. Ошол түп нуска келишим жоголуп кетти. Жолдон десе деле ошол сот кабыл ала берет экен анда ошол. Эми ошол мен булар менен иштегениме 2 жыл болду. Бирок бул чечими кабыл алганында азыр 20 жылдан ашып кеттир да. Мындай караганда 20 жыл, 19-18 жыл болуп атат. Ошол мезгилде эми баягындай мыйзамсыз жактарына караган эмес. Себеби жубайлардын
үйүн өткөрүп алганда бирөө алды сатты кылган мыйзам чегинде алды сатты келишим түзгөн чакта дагы аялынын жубайынын макулдугу сөзсүз керек да. Эми макулдук болгон эмес. Анан кийин бул жерде азыр биз бааланган мына документтерди өзүнө өткөзүп бердим. 1.400.000 бааланган үй. Эми мынандай эле бир 30.000 берди, 50.000 берди деген сөздөр менен өтүп кетип атат. Өзүнө өткөзүп алып. Убагында ошондой болуп, андан кийин ал ошо орган кызматкери болуп иштегендиктен ошол өзүнүн абалдан пайдаланганбы деп мен ойлойм да. Себеби дегенде соттор ошол мезгилде эми биз ал соттордун чечимдерине баа бере албайбыз азыркы күндө. Себеби ал чечимдери күчүндө болуп атат. Анан кийин булардын эми кетирген кемчилиги баягы мөөнөтү узак убакытка чейин мөөнөт өтүп кеткендиги болуп атат. Бирок ошентсе дагы ага да карабастан жанагы кадастр мамлекеттик ишканасында силер барсыңар Кара Суу районунда. Ошол жерде мисалы үчүн мыйзам чегинде ар бир келишим катталыш керек. Эгерде катталбаса ал мыйзамсыз болуп эсептелинет. Мына мен быйылкы 2022 жылы алганмын ошол чындыгында бул соттун чечимине чейин бул келишим катталган. Анан келишимдин дагы бир нерсеси чыгып атат, бул эки бири-бирине карама каршы келген соттук кол жазма экспертизаларын болуп калгандыгы болуп атат да. Биринчиси бул Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын мыйзам чегинде кабыл алган экспертизасы, экинчиси адвокат Кыпчаковдун арызы боюнча кабыл алган экспертиза. Ошол баягы муну Кара Суу райондук ички иштер башкармалыгындагы материалдарда тиркелгенде ал иштин материалдарга тиркелбесин деп эксперт өз көрсөтүп койгон да. Анан эки карама каршы соттук экспертиза болгондон кийин сөзсүз үчүнчүсүн чыгарыш керек болчу. Экинчи келишим кийинки соттук экөө карама каршы болуп атат. Экөө тең катышпасын деген. Же экинчиси катышпасын. Экинчиси мындай кылмыш иштериндеги иштерине тиркелбесин деп жазып коюптур. Эми ошол материалдарды көрсөтпөстөн жүрдү. Мына основной эми буларда азыр кемчилик Кара Суу райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүлөрүндө болду. Азыр ошолор ушу үчүнчү сөзсүз болуш керек да үчүнчү. Кайсынысы бирөөнүкү мынандай бунуку Машраповдун колу деп чыгып атат, бирөөнү Машраповдун колу эмес деп чыгып атат. Бул эми кимдики эми туура экендиги аныкталыш керек эле. Үчүнчү экспертиза сөз дайындалыш керек. Биз ошо талап коюп бир канча жолу райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүлөрүнө кайрылдык, бирок ошол экспертизаны дайындабай коюшту. Ошол жерге келип такалып турат да булар азыр. Азыр 2023-жылдагы болуп өткөн соттук процесстин чечими негизинде азыр мыйзамдуу өкүлү болуп ушул Алайчиев Абдыкалык беле Абдыкамит деген аксакал азыр толук мыйзамдуу ээси болуп аталып турганы чагыбы азыр мындай сиздин пикириңизде? Ош облустук административдик сотунун Ош областык жарандык иштерди кароо боюнча соттук коллегиясы. Жарандык иштер боюнча соттук коллегиясынын чечими менен ээси болуп турган. Жогорку соттун кайсы жылкы чечими менен дагы булар кайсы тарапка чечилгенин аныктаңызбы? Бул чечимди булар мага чейин ошо жогорку сотко чейин арызданып алып барышкан. Бирок жогорку сотто да ошондой эле калган. Кийин жаңы ачылган жагдай менен 2010-жылы берип, ошо жаңы ачылган жагдай боюнча буларды арызда канааттандырышкан. Машрапов тараптардын суранычын өтүнүчүн канааттандырып калтырган. Азыр эми бир гана жагдай ушул тергөөчүлөрдүн сиз берген өтүнүч менен сунуш менен берген ошол мурдагы келишимдин 3-жолку экспертизалык жыйынтыгын чыгарып бизге көрсөтүп аныктап берсин деген дооматын аткаргандан кийин кайра соттук отурумдар, соттук процесстер жанданат. Уланса болот да. Себеби дегенде бул эң негизги жагдай. Неге дегенде бул сатуу жана сатып алуу келишими мындай мыйзамда көрсөтүлгөн формага ылайык түзүлгөн эмес. Аялынын жубайынын макулдугу болгон эмес, баягы алдамчылык болгон да эми. Ошондуктан бул сөзсүз бул бир точкага коюлуш керек, аягына чейин чыгыш керек да. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр ошол Тамара эжебиз, фамилияңыз ким эле? Бегимкулова Тамара эжебиз ушул Машраповдордун укук коргоочусу катары азыр аракетте жүрөт, мыйзамдуу укуктарын коргойм деп аракет кылып атат дегендей. Азыр бул алешемдик шалакылык ошо Ош облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан ушу Кара Суу районундагы бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан кеткендигин аныктап тастыктап отурат. Эми Кудай буйруса 3-жолку ушул мурдагы ооз-эки түзүлгөн келишимдердин соттук криминалдык экспертиза бөлүмүнөн атайын жыйынтык чыккандан кийин кайра жандандыруу иши козголот деп даяр турушат.
ага чейин жогоруда баса белгилеп өтүп кетти. Мисалы 1000 жолу юридикалык ошол мурда түзүлгөн келишим күчкө ээ болсун же ээ болбосун, бирок бир гана ушул мыйзамда так көрсөтүлүп турат. Бул жубайынын дагы сөзсүз түрдө макулдугу болуш керек алды саттуу келишиминде, бирок андай келишимдер болгон эмес. Азыр бир гана соттун 2005-жылкы соттун чечими менен гана кадастр мамлекеттик мекемеси ошо Алайчиев Абдыхамид аксакал тарапка ошол үйдү ээси деп чечип турат. Азырынча ага чейинки болгон жогоруда айтып өткөн процесстер, аракеттер, аречендиктер, каталыктар, кечигүүлөр жана башка иштер мына Кудай буйруса тергөө иштеринин дагы бир жыйынтыгы чыгып калса, ушу келишим туурасында анда кайра баштан аныкталып, Кудай буйруса эми мунун баары соттон көз каранды, биз ага чейин акча көктөй албайбыз. Ушу Машрапов тарапка адилеттүүлүк ооп калат деген үмүттөбүз. 10-жылы анан бул ошон чечим чыгарып туруп кайра кирип алып, мына ошондон бери жашап атат. Мына баарын бузду, эчтекем калган жок. Бак тарактан мына биздин эккен